Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары. Сиздерди бүгүнкү вебинарда көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз онлайн университети Германиядагы биздин мекендештерибиз, ошол жакта окуп, иштеп, билим алып, эмгектенип жүргөн биздин мекендештерибиздин коомдук бирикмеси Германиядагы академиялык нетворк менен чогуу биз ушундай вебинар өткөрүп жатабыз. Анда эмесе ошол нетворк, академия нетворктун башчысы Канжарбекке сөз берсек. Канжарбек, сөз сизде. Анан сиз сүйлөгөндөн кийин модераторго Рахат эжеге сөз берип, анан спикерди тааныштырса. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Элир эже. Саламатсыздарбы? Менин ат жөнүм Канжарбек Алдашев. Азыркы учурда Германиянын Манхайм шаарында жашайм. Ал эми ушул онлайн университети менен Кыргыз Нетворк академиялык уюму биргеликте ушундай бир билим берүү тармагында вебинар өткөрүп берүүнү чечтик. Бул вебинарыбыз жумасына бир жолудан болуп турат. Кыргыз Нетворк менен онлайн университет платформанын негизинде ар жума сайын 6 күн сайын, жуманын 6 күн сайын болуп турат. Ал эми Кыргыз Нетворк академиялык уюму жөнүндө да кыскача сиздерге айта кетейин. Бул негизинен Кыргыз Нетворк академиялык уюму 2018-жылы Германияда каттоодон өткөн. Бул негизинен биздин уюм негизинен чет жерде окуп, билип, тажрыйба топтогон адамдарды ушундай бир аянтчага топтоп, өзлөрүнүн тажрыйбасын биздин муунга, биздин Кыргызстанга маалыматын жеткизип туруу. Ошондой эле биздин кийинки өсүп келаткан муунубузга жакшы маалыматтар менен камсыздап туруу. Ошол эле учурда биздин кийинки өсүп келаткан муундарыбызга чет жерге окууну каалагандар үчүн, жумуш иштегендер үчүн же болбосо ушундай бир пайдалуу маалыматтарды алыш үчүн биз даяр маалыматтарды жеткизип бергенге дагы аракет кылабыз. Эң негизгисинен биздин уюм ушул академиялык багытты тандаган, илимий изилдөө академиялык чөйрөдөгү адамдарды, тажрыйбалуу адамдардын платформасы, аянтчасы, уюму десек дагы болот. Кыскача ушул болду. Ал эми убакытты көп созбойн. Рахат эже, модераторлукту сизге өткөздүм. Сөз сизде. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Канжарбек жана Элира. Катышуучуларга куш келипсиздер. Сиздердин ушунчалык кеч болсо дагы ушул кызыктуу вебинардын укканы келдиңиздер. Ошого абдан ыраазычылык билдиребиз. Менин атым Рахат Жолдошалиева. Азыркы учурда Германиянын Гамбург шаарында жашап жана иштейм. Негизинен ЮНЕСКОдо иштейм. Бүгүнкү спикер, бүгүнкү тема негизинен мугалимдер жана билим берүүгө арналган. Биздин бүгүнкү спикерибиз Шаматов Дүйшөн Алиевич. Рахмат агай, сизге ушунча убактыңызды бөлүп бизге келгениңиз тууралуу. Шаматов Дүйшөн Алиевич Казакстандагы Назарбаев университетинин профессору, докторлук изилдөөсүн 2005-жылы Канададагы Торонто университетинин Онтарио билим берүүнү изилдөө институтунда жактаган. Негизинен билим берүү реформалары, мугалимдердин кесиптик өнүгүүсү, билим сапаты, окуу программалары маселелерин изилдейт. Назарбаев университетинин мыкты окутуучу сыйлыгын 2018 жана 2019-жылдары алган. Агайдын негизги кесиптик тажрыйбасы өтө кеңири десем калп айткан болбосом керек. Эмне дегенде агай бир эле азыр Назарбаев университетинде иштебестен, бул мындан мурда Ош мамлекеттик университетинде иштеген, андан кийин Агахан университетинде Пакистанда иштеди, андан кийин Борбор Азия университетинде да иштеп кетти. Эми азыркы учурда Назарбаев университетинде профессор. Агайдын темасы бүгүн Кыргызстандагы жаш мугалимдердин кесиптик калыптанышы, кыйынчылыктар жана колдоолору тууралуу болмокчу. Чоң рахмат агай, анда сөз сизде. Чоң рахмат, кош келипсиздер. Урматтуу кесиптештер, мен ойлойм ушул бүгүнкү вебинардан кийин аягында балким ушу жаш мугалим деген эмне, бул жаш мугалимдерди эмне үчүн биз ушул темага көңүл бурабыз деген кесиптештерибиз болсо, бүгүнкү вебинардын аягында балким мындай чогуу
пландаштырып аткара турган иштер дагы болот. Ошол жөнүндө мен мындай сиздерге ушул теманын маанилүүлүгүн, кызыктыгын айтышка аракет кылайын. Бул теманы мен өзүмдүн Канададагы докторлук диссертациям негизинде азыр бүгүн сиздерге ушу презентация кылып жатам. Муну мен ушу Канадада окуп жүргөндө Торонто университетинде жактаганмын. Эми Кыргызстандын атайын сүрөтүн коюп койдум. Кыргызстанды сагынганым үчүн бир жагынан, экинчи жагынан биздин ушул өлкөбүз деги эле дүйнө жүзү ушул жаман апаттан тезирээк кутулсун. Баарыбыз ушу жүзмө жүз көрүшүп, кайрадан мындай жакшы күндөрдө жолугалы. Агай, анда сиздин сөзүңүзгө кичине бөлүп кетсем, бул кечиресиз. Эми негизинен планыңызды айткандан кийин бизге дагы бир нерсени айтып берсеңиз, эмне үчүн ушул суроону тандадыңыз, докторлукту? Эми докторлук изилдөө деген өтө узак убакытта жанагы адамдын убактысынын көбү ошого кетет да, ошо эмне үчүн ушул маселеге токтолдуңуз, доктор? Макул, абдан жакшы суроо. Мен презентацияма токтолоюн деген элем, азыр эле айтып коеюн ушуну. Эмне үчүн ушул жаш мугалимдерге мен токтолдум дегенде, мен өзүм, мисалы үчүн ушул жерде отургандар баардыгы кесиптештер, биз 1-сентябрда жаңыдан жогорку окуу жайды бүтүп туруп мектепке барганбыз, же университетке барганбыз. Ошол учурда бир жагынан толкунданган болсок, бир жагынан өтө кыйынчылыктарга учураган кесиптештерибиз дагы бар. Мен тандagaным себеби, мен өзү ошол педагогикалык окуу жайда окутуучу болуп иштегем. Анан өзүм дагы ошол учурда мектепте да иштегем да. Өзүмдүн башыман ушу жаш мугалимдик тажрыйба өткөн. Экинчи жагынан биз жылда мынау англис тил мугалимдерди жылда бүтүрөт элек дагы жогорку окуу жайда. Анан мектепке жөнөтөбүз. Бирок байланыш дээрлик үзүлүп калат эле да. Кээ бир гана окутуучу, жанагы бүтүрүүчүлөр кандай кыйналбай мектепке орноштубу, иштеп атышабы, аларды биз даярдай алыппызбы, даярдай албаппыз деп кээ бир гана окутуучулар кызыгып сурабаса, мындай бирдиктүү система жок экен да. Университетти бүткөндөн кийин бүтүрүүчүлөр менен үзүлүп калат экен мамилебиз. Ошол темада мен мындай кызыгып туруп, ушул мындай жогорку окуу жайды бүтүп, мектепке барган жаш мугалимдердин тажрыйбасы деп туруп, рахат ушул теманы тандаган элем. Анда улап кете берсеңиз сөзүңүздү. Макул, рахмат. Бул менин планым, урматтуу кесиптештер, планым башында эле киришүүнү түшүндүрүп айтсам, анан изилдөөнүн суроосун, эң негизгиси изилдөө жакшы суроо коюудан башталат да. Ошо суроомду көргөзөйүн, анан негиздемесин, эмнени негизинде ушул изилдөөнү баштаганмын. Адабияттан дагы мен сиздерге кандай адабиятты талдаганмын, ошого токтолуп кетейин. Кыргызстандын контекстинде кыскача маалымат берем, ушу жаш мугалимдердин Кыргызстандагы жагдайы жөнүндө. Анан өзүмдүн изилдөөмдүн усулдарынан азыраак токтолом дагы, көбүрөөк ушул менин изилдөөмдүн натыйжасында эмне деген жыйынтыктарга келдим. Акырында корутунду мен аяктайм. Башында киришүүдөн баштайын. Урматтуу кесиптештер, карап көрсөңүздөр, жаш мугалим деп кимди айтабыз? Жаш мугалим деп бул педагогикалык окуу жайды аяктап, мектепке барып, жаңыдан ушу балдарга билим берем деген азаматтарды биз жаш мугалим дейбиз. Бул жаш мугалимди негизинен өзү адабиятта, же болбосо ушу билим берүү тармагында иштеген адамдар 1-жылдан баштап 3 жылга чейинкилерди жаш мугалим деп коет. Кээ бир Кыргызстан жагдайында дагы 1 жылдан 5 жылга чейинки иштеп жаткан азаматтарды биз жаш мугалим дейт экенбиз. Бул эми айырмаланып турат. Кээ бир адабиятта 1 жылдан 3 жылга чейин дейт. Мен дагы 1 жылдан 3 жылга чейинге карадым. Себеби мен изилдөө жүргүзгөндө 3 жыл иштеп койгон жаш мугалимди керек болсо директордун орун басары кылып орното баштаптыр да. Ошондуктан Кыргызстанда өзгөрүү тез болгондуктан мен жаш мугалимди деп туруп 1 жылдан 3 жылга чейинкин көбүрөөк ошолор жөнүндө сүйлөйүн. Эми дагы бир нерсени көңүл буруңуздар. Мен чет өлкөдө жүргөндө, адабиятты талдап атканда, жаш мугалим деп издесем, дээрлик өтө аз чыкты да, адабият жаш мугалим деген. Себеби чет жакта жүргөндө жаш мугалим деген адабиятка караганда жаңыдан иштеп келаткан, же болбосо мындай башталгыч мугалим, мектепке барган жаңы мугалим деп туруп, анын курак жашына эмес, анын иштеген жанагы жаңылыгына көбүрөөк көңүл бурат экенде, beginning teacher деген баштап жаткан мугалим, new teacher дегенде эле ошону мен Google Scholar'дан кече эле карап көрдүм. Google Scholar дегенден мындай илимий изилдөө адабияттарга мындай канча макала бар экен деп карасам, young teacher, же болбосо жаш мугалим дегенге 38.000 гана макала чыкты. Ал эми баштап жаткан жаңы мугалим дегенге 264.000ден ошо макала чыкты да, көрдүңүздөрбү? Бизде Кыргызстанда көбүнчө жашка көңүл бурсак, чет өлкөлөрдө жашка эмес, анын баштап жаткан жаңылыгына көңүл бурулат. Себеби 30га 40ка чыккан адам дагы башка кесиптин ээси болуп туруп, ал мугалим болуп кала берет деп туруп баштайлы. Ушуну менен мен киришүүмдү баштадым. Изилдөөмдүн суроолору, урматтуу кесиптештер. Мен 2 суроодон койдум өзүмдүн изилдөөмө. Бул суроолор кайсы? Негизинен мен тема мынау жаңы мугалимдердин
кесиптик социалдашуусу же болбосо адаптация деп коебуз. Мектепке барганда кантип ушу жаш мугалим болуп калыптанып атат дегенде эки эле суроо койдум. Жанагы кээ бир илимпоздор ушунчалык татаал, өтө кыйын, башкалар түшүнбөгөн суроо коет го. Андай кылбастан жөнөкөй кадимкидей эле суроо койдум. Мындай биринчиси, Кыргызстандагы жаңы мугалим же жаш мугалим кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Экинчиси, алар ошол кыйынчылыктарды кантип жеңишет же чечишет? Ушул эки суроонун негизинде мен доктордук изилдөөмдү жүргүздүм. Эми адабиятка келели. Урматтуу кесиптештер. Адабиятты мен албетте бул жерде Кыргызстандан өтө издеп, баягы эмпирикалык изилдөөнүн негизинде адабиятты такыр таппай аттым да, орус тилинде дагы таппай аттым. Ал эми чет тилинде аябай көп адабият, ошолорго мен көбүрөөк токтолом бүгүн, англис тилиндеги адабияттарга, жаш мугалим же жаңы мугалимдер жөнүндө. Бул мисалы үчүн эмне үчүн ушул тема дегенде, Гудсон жана Кол деген айтканда, эгер биз дейт мугалимдерди даярдай турган жогорку окуу жайлардын сапатын оңдойбуз десек, анда биз мектепте иштеп жаткан мугалимдерге кунт коюп, ошолордун оюн угуш керек дейт. Алардын кеңешин угушубуз керек дейт деп айтышат экен да. Ошон үчүн бул тема кызыктуу. Адабиятты карасаңыздар, жаш мугалим, мен жаш мугалим деп айта берейин, эми баарыңыздарга түшүнүктүү болсун, себеби жаңы мугалим деп башыңыздарды орто бербейин. Жаш мугалим дегенде бул чакты көптөгөн илимпоздор өтө жоопкерчиликтүү, бир жагынан өтө түйшүктүү учур дейт да. Башка илимпоздор айтат, бул эң татаал, олуттуу мезгил дейт. Ошол жаңыдан иштеп жаткан учурду. Ал эми башка илимпоздор болсо, бул абдан көп кыйынчылыктарды башына өткөзүүчү учур дейт да. Ал эми Тисен жана Брок жана Грейди деген илимпоздор бул ушул учурду жаңыдан иштеп жаткан учурду эптеп аман калып, ошол мектепте улантуунун учуру деп айтышат да. Көрдүңүздөрбү? Бул ошол жаңыдан иштеген учурдун татаалдыгы жөнүндө айтат да. Ошондо эмне керек? Ошол жаш мугалим мектепке келгенде көптөгөн адабияттар, илимий адабияттар айтып атат, ал жаш мугалимдерге колдоо керек. Аларга колдоо болбосо, анда жаш мугалимдерде чоң проблема болот дейт да. Кандай колдоо болуш керек дейт? Атайын англис тилинде эки термин бар. Бирөөсү probation деген, экинчиси induction деген. Probation дегенде бул жерде белгилүү мөөнөттө жаш мугалимди эч ким текшербесин, анын сабагына кирип алып уруша бербесин, ага мындай мүмкүнчүлүк бергиле, ушул кичине үйрөнүп кетсин деген да. Induction деген болсо, ар тараптан ага насаатчы болобу, мектептин жетекчиси болобу, жардам берсин деген ушундай эме теориялар бар да. Кандай жардам болушу мүмкүн? Негизинен эл аралык адабиятта жардамды төмөндөгүдөй жардамдар берилсин деп сунуш кылышат. Биринчиден, сабактарды көп берип койбостон азыраак сабак бергиле дейт. Себеби жаш мугалим үйрөнсүн дейт. Экинчиден, жакшыраак бөлмөлөрдү, ресурстарды бергиле дейт. Ал дагы кыйналып калбасын дейт. Үчүнчүдөн, жылуу сөз айтып, жаш мугалимди кел сен азаматсың, иштегин деп туруп ага көмөк бериш керек дейт. Жана ошондой эле кесиптештери жана мектеп жетекчилиги тарабынан ар тарабынан колдоо көргөзүп, жардам бериш керек деп туруп, адабияттын ар кандай адабият, мен талдаган адабияттар ушундай деген маанини айтышат да. Эмне болот? Эгер колдоо болбосо, ошол жаш мугалимдердин көбүнүн көңүлү калып калат экен да. Аларды көп уруша берсе, же болбосо сен эмнеге келдиң деп, баягы мектепке эмнеге келдиң деп ар ким уруша берсе, жаш мугалим кеткиси келип калат экен. Ошондо мен талдаганда Булок деген бир илимпоз айтат, Америка Кошмо Штатында дейт, 5 жылдын ичинде мектепке келген мугалимдердин жарымы 50% кетип калат экен. Бул ошо өнүккөн мамлекеттерде деле кыйын учур экен, Кыргызстанда эле эмес. Ал эми Канада деген өнүккөн мамлекетте болсо, 3 жылдын ичинде 40%га чейин жаш мугалимдер кетип калат экен да, колдоонун аз болгонуна байланыштуу. Көрдүңүздөрбү? Өтө маанилүү. Мен өзүмдүн изилдөөмдө ушул кийинчерээк дагы ушуга токтолом. Жаш мугалимдин турмушун, кыйынчылыктарын 3 контекстте карадым да. Биринчи класстын деңгээлинде, экинчиси мектептин деңгээлинде, үчүнчү мектептен сырткары коомчулуктун деңгээлинде. Буга мен кийинки слайдтарда токтолом. Биринчи, кыйынчылыктар жаш мугалим мектептин деңгээлинде, класстын деңгээлинде деп атабыз да. Класстын деңгээли дегенде, ошол класстагы окуучулар менен мамиле түзүүдө, окуучулар менен тил табышууда, окуучуларды тартипке келтирүүдө жаш мугалимде өтө көп кыйынчылык болот экен да. Ошол жаш мугалим айтат экен, мен сабакты жакшы өтө аламбы? Жакшы баалай аламбы? Объективдүү түрдө жакшы баа берип, ошолорду тапшырмаларды берип, аларга тапшырмалардын негизинде жакшы текшерип аламбы? Же болбосо алардын тартибин кантип? Бир жагынан ушу жаш мугалимдин проблемасы, бир жагынан мени окуучулар жакшы көрсө дейт. Бирок экинчи жагынан мойнума чыгарып албастан аларга мен бир аз тартипти дагы мындай болбосо алар мен желкеме отуруп алса анда кандай болот деп туруп, ушул жаш мугалимде өтө чоң мындай көйгөй окуучуларга байланыштуу болот экен да, бул класстын деңгээлинде.
Эми класстын деңгээлинен кийинки деңгээл көтөрүлдү, урматтуу кесиптештер. Мектептин деңгээлинде негизинен эки тараптуу адамдар менен жакындан иштешет экен ушу жаш мугалимдер. Үч тараптуу десек болот, ошол үчөөнө токтолоюн. Биринчиси бул мектеп жетекчилери, экинчиден бул насаатчы, анан үчүнчүдөн кадимкилер өзүнүн кесиптештери, өзгөчө мындай ветеран мугалимдер. Мектептин жетекчилери, жаш мугалим келгенде, мектептин жетекчилери ошол жаш мугалим үчүн эң маанилүү адам экен да, анын турмушундачы. Ошондо жаш мугалим коркуп келет экен. Ушул мектеп жетекчиси кантип тосуп алат мени? Кандай мамиледе болушум керек? Алар мага кандай колдоо көрсөтөт? Менин жумушумду алар кантип баалашат деп туруп, аларда жаш мугалимдерде ушундай коркуу сезимдер да болуп калат экен да мектеп жетекчилеринен. Эгер дейт, илимпоздор айтышат, ошо как раз блок деген илимпоз. Эгер жаш директор, мектептин директору ачык, чынчыл жана колдогон жетекчи болсо, анда ошол жаш мугалим берилүү менен иштейт. Эркин сезет өзүн, коркуп качпайт жетекчиден. Анан кошумча жумуштарды өз ыктыяры менен алып аткарышка аракет кылат экен да. Эгер мектептин директору жабык болуп, авторитардык мындай режимде колдонуп, анан контролго багытталган, камчысын көтөрүп алып коркуткан директор болсо, анда эптеп жаш мугалимде коркуп, анан жолукпага аракет кылып, качып жүрүп, керек болсо мындай ачык же кыйыр болсо да каршылыктарды көргөзүп, кирди чыкты мугалимге айланып калат экен да. Ошон үчүн мектеп жетекчиси дагы ачык болгону, колдогону жакшы дейт да. Кесиптештерчи? Кесиптештер дагы келгенде, албетте ал жерде маселе болуп атат да, кесиптештер канча жылдан бери иштеп атышат. Алар ошо класстык кабинеттери бар. Жаш мугалим келгенде, жаш мугалим мындай, ушул мени коллективдин мугалимдери кантип кабыл алышат? Алар менен кантип иштешип кетем? Ушулар менен ким менен тыгыз байланышып иштесем? Алар мени баалашабы деген ушуга окшогон. Эгер кандай мага жардам беришет, колдоо көрсөтпөсө, анда мен кимден сурайм деген суроолор туулат экен да. Мен адабиятка токтолуп атам дагы эле. Анан дагы бир өтө маанилүү адам бул ата-энелер экен. Өзүңүздөр да ойлоп көрсөңүздөр, ар бир ата-эне үчүн өзүнүн баласы гений да, ар бир ата-эне үчүн. Моцарт өзгөчө биринчи туң уулубуз, туң кызыбыз мектепке барганда, аны биздин балабызды мектептин эң күчтүү мугалими окутсун деп талап коюп барабыз да өзүбүзчөчү. Ошондой эле биринчи балдарын мектепке алып барган ата-энелер болсо, жаш балдарын, өзүнүн балдарын мектепке алып барганда, ошондо жаш мугалим сиздин балаңыздын, кызыңыздын мугалими ушул быйыл бүттү десе, жанагы ата-эненин пешенеси тырышып калат экен да. Кандай пешенем жок деп. Көрдүңүздөрбү? Себеби ушул тажрыйбасы жок, менин баламды окута алабы деген баягы ата-энеде ушундай сезим пайда болот экен да. Ошондуктан жаш мугалимдер дагы ушул ата-энелер менен кантип иштешем? Өзү мектеп, университетти жаңы бүтүп келген, канча 22-23 жаштагы кыз же бала болсо, ата-энелер болсо, кайдагы тажрыйбалуу кишилер болсо, өзгөчө ушул жаш мугалимдер ата-энелер чогулушун өткөзгөндөн абдан кыйналышат экен да, биринчи чогулуштан. Анан ата-энелер кысым кылса, эми кантип туруштук берем? Мага ким жардам берет деп туруп андан да коркушат экен. Эми карап, мен муну убакытты бир аз үнөмдөп, мынаны рахат бир аз сезете берейин, буну өткөзүп берейин. Буга эгер кийинчерээк суроо болсо кайра келем. Ошентсеңиз. Бул жерде бир эми жаш мугалимдердин кандай стратегиялары бар, кыйынчылыктарды кантип жеңет дегенде, мен өзүмдө ушул теориялык рамка катары Лейси дегендин эмесин, Лейси деген турмес жазып калдыр, итамга түшүп калдыр, кечирип коесуздар. Социалдык стратегияларын мен колдонуп кеттим өзүмдүн изилдөөмдө. Ал 3 стратегияны айтат да, бул деген жанагы мындай жаш мугалимдин ар кандай жагдайда колдонгон стратегиялары. Биринчиси барып туруп бул ички өздөштүрүү. Кийинки слайдта айтам. Экинчиси стратегиялык макул болуу, үчүнчүсү стратегиялык өзгөртүү. Ички өздөштүрүү деген жаш мугалим келет дагы мектептин эрежелери, биринчи күнү линейка болобу, же болбосо кандай эрежелер болсо, ушундай болуш керек деп туруп, аны түздөн түз кабыл алат. Ал жаш мугалим ойлонуп да койбойт, демек ушундай болот экен да деп туруп эле жаш мугалим баардык эмне болсо ошону кабыл алат. Экинчи стратегия бул стратегиялык түрдө баш ийүү же макул болууда. Алар келсе бир нерселер жакпайт жаш мугалимгечи. Бирок алар жаман көрүнбөйүн деп, же болбосо директордун каарына калбайын деп туруп, эптеп мындай макул болуп, ошол мектептин эрежелери менен чогуу иштеше берет. Ал эми үчүнчү стратегия бул стратегиялык өзгөртүү. Жана урушуп кетпестен, конфликттерге барбастан, жаш мугалим өзү дагы ой пикир киргизип, сунуштарын киргизип, мектепке бир жаңылык алып келүүгө аракет кылат. Мен ушуларга кийин акырында да токтолом. Кыргызстан контекстинде эми албетте мугалимдик кесиптин аброюн жөнүндө сиздер аябай жакшы билесиздер.
мектеп бүтүрүүчүлөрү көпчүлүгү мисалы үчүн ОЭРТда жалпы республика тестилөөдөн өтө жогорку балл алгандардын көпчүлүгү мындай педагогикалык кесипти аркалабай калышты. Анан Кыргызстанда мурда мугалимдер жетишпегенин мындай жоёбуз деп туруп, бизде мындай жаш мугалим депозити деген бар эле, ал дагы иштебей калды. Ал жөнүндө дагы мен эгер кеңири убакыт болсо сиздер суроо берсеңиздер жооп берем. Анан азыр эми 3 жыл мектеп университет бүткөндөн кийин 3 жыл иштегенден кийин гана диплом берилсин деген бар. Ал дагы канчалык эффективдүү болуп атат, аны сиздер өзүңүздөр айтсаңыздар деле болот. Бул слайдымды да өткөзүп кое берейин, себеби буга мен убактымды үнөмдөйүн. Эми бул Сингапур менен Кыргызстандагы жагдайды салыштырат. Кийин мындай тиешелүү суроо болсо ушуга келем. Эми дагы бир нерсеге, ушул мен өзүмдүн жүрөгүмдө өткөн бир нерсе да, урматтуу кесиптештер. Акыркы учурда массалык маалымат каражаттары, кинолор, КВНдер мугалимдик кесиптин негизинен терс жагын гана көргөзөт да. Мен ушуну бул туура эмес дейм, себеби ошол мугалимди жалгыз жаман жагынан көргөзүшү, жанагы Facebook'та деле бирөөлөр жанагы ата-эне келип алып туруп жаш мугалимди уруп атат, же болбосо ушуга окшогон терс көрүнүштөр, булар мен мугалим болсомбу деген жаштарды баягы мугалимдик кесиптен артка түртүп коет да. Сен келбей эле кой деп туруп. Муну карасаңыздар, мына аябай жакшы кино чыккан, ушул кайсы кино экенин жакшы билесиздер. Бул ушул Көкбөрү деген кино. Ошол жердеги баягы негизги каармандардын бирөөсү ошол жердеги бир аз келесөөрөөк калган мугалимди коюп коюшат, себеби айылга эч ким барбайт деп туруп, ал мугалим биринчи физкультураны окутуп жүрөт, анан эч ким жок болгондон физиканы да окутат. Көрдүңөрбү? Кинолор дагы ушундай жанагы эмени адамдарга мындай эмени берип атат да, өзүнчө маалымат берип атат да, мугалимдин кесиптин мындай баркы жоктугун мындай белгилеп турат. Эми муну карасаңыздар, бул Казакстандагы газета темасын караңыздар. Учительница вредная моя дейт. Бул жерде аябай жанагы окуучунун пешенесине экичи деп жазып коюп, окуучусу качып кеткен мугалим жөнүндө даже сүрөтүн карасаңыздар, албетте мен ал мугалимди жактай албайм. Бирок ушундай сүрөттү көргөн, ушундай темадагы макалаларды, гезиттеги макаланы көргөн жаштар, кой мен жакшысы башка эле кесипти аркалайын деп туруп мугалимдиктен качып кетет, алысчы. Анан бул болсо, бул КВНди билгендер болуш керек. Кайсы эме группа, эгер КВНди жакшы көргөндөр болсо. Бул мен жакшы көргөн Камызяк деген группанын эмеси, Денис Дорохов деген. Бул жерде Россиядагы орус тилчи мугалимдин ролун ойноп атат. Бирок тилекке каршы орус тилчи мугалимдин мыкты мугалим наамын алган орус тилчи мугалимдин маянасы ушунчалык аз болгондуктан, ал эми жанагы уят нерселер менен алек болгон мугалим жөнүндө КВНде ушундай кылып эме кылып атышат да, көрдүңүздөрбү? Демек, андай болсо ким мугалим болуп иштейт деген мындай жүрөктө өткөн маселелер бар. Изилдөөмө келдим, рахат. Изилдөм бул усулду мен 2000-жылдан 2005-жылга чейин Канададагы Торонто университетинде жактаганмын. Бул жаңы мугалимдердин кесиптик социалдашуусу англисчесинде жазылган ал жерде. Буну мен методикам, изилдөө методум бул сапаттуу изилдөө. Сапаттуу дегенде жанагы сиздер бул сапаттуу, сапатсыз эмес, бул сандык жана сапаттык деп туруп түшүнүп отуруңуздар. Себеби мен изилдөөмдө жанагы анкеталарга, эксперименттерге таянбастан, мен адамдардын пикири, ойлору, интервью аркылуу ошолордун ойлорун, пикирлерин угуп, анан фокус группаларды жүргүзүп, жана байкоолорду жүргүзүп, ушунун негизинде жүргүзгөн изилдөөм да. Сапаттык методдун ичинен case study деген методду колдондум. Эми катышуучуларды менде эки категорияда катышуучулар болду. Биринчи категорияны мен эң негизги катышуучу деп койдум. Анан экинчи категориядан ал бул кошумча. Негизги катышуучулар менде эки мугалим болду. Экөө дагы жаш мугалим. Бирөөсү айылдын тарых мугалими эркек бала, бирөөсү шаардын мугалими биология сабагынан жаш кыз. Эки мугалимди мен изилдөө жүргүздүм. Бул жерде тандоо критериянын көрүп турасыздар. Эмнеге эки категорияда болду? Себеби мен эки жаш мугалим менен тыгыз иштеп, 8 айдын ичинде алар менен мен кеминде 10дон жеке интервью кылып, анан сабактарына катышып, чогулуштарда ошолор менен маек жүргүзүп, алардан изилдөө жүргүздүм. Ал эми экинчи категориядагы катышуучулар менен алар менен фокус группа кылып туруп, ушул негизги катышуучулардын айтканы кайсы жагы дал келип атат, кайсы жерлери башка экен деп туруп, толуктоо иретинде кошумча катышуучуларды катыштым. Кийин суроо болсо жооп берем. Талай иштери деп коет. Буну мына талай иштери дегенде маалымат чогултуу учурду талай иштери деп коет, Талай иштерин 2001-жылы октябрдан баштап 2002-жылы майга чейин ушу маалымат топтоп жүрдүм. Ошол айылда, тоодагы мектепке да барып жүрдүм да, кийин маалымат өтө көп чогулуп кеткендиктен тоонун мектебин мен эмеден изилдөөмдөн сыртка чыгарып койдум. Ошондо менде акырында эки гана
негизги каарманды мен эме кылдым. Алардын айткандарын диссертациямда презентация кылдым. Алгачкы 3 жумада сүйлөшүүлөр болду, уруксат алуу болду, катышуучуларды тандоо өзүнчө эрежелери бар да. Аларды эч эме кылбастан, этикада дагы айтып өтөм. Аларды эч ким мажбурлабастан, сурануу менен, өз ыктыяры менен гана катышуучуларды мен кошо алдым. Бул жерде менин маалымат топтоо усулдарым, интервью жана байкоо, фокус группа негизги 3 маалымат топтоо усулум болду. Ал эми дагы кошумча бул документтерди талдоо деген дагы усул бар. Бул жерде документ талдоо ушу жаш мугалимге байланыштуу кандай мыйзамдар чыккан, мектепте кандай эмелер бар, документтер бар. Же болбосо даже мектептин жадыбалын карап көрсөңүздөр, мектепке киргенде эле жадыбалын карап туруп, жаш мугалимдердин сабактарын караңыздар, анан тажрыйбалуу мугалимдердин сабактарын караңыздар. Ошондо эле карап көрөсүздөр, эң ыңгайлуу расписанияда эң ыңгайлуу ким алат? Ал эми жана 1-чи сабак менен 6-чы сабак, же болбосо субботадагы сабактарды кимге тийип калат? Аны эмес барыңыздар жакшы билип турасыздар. Буну мындай армиядагы жана дедовщинага окшотуп койсо деле болсо керек, себеби жанагы мугалимдер айтат экен да, мен дагы жаш болгонмун, пусть она тоже работает дегендей. Эми изилдөөнүн этикасы биз Бактыгүл деген биздин менин коллегам отурат Германиядан. Экөөбүз этика, изилдөөнүн этикасы жөнүндө бир YouTube'да биз вебинар кылганбыз, аны YouTube'дан карап көрөсүздөр. Ошон үчүн көп токтолбой эле коеюн. Этикасында биз изилдөөнүн этикасында биринчиден ар бир катышуучуга алардын маалымдуу макулдугун алыш керек. Маалымдуу макулдук деген алар бул эмне деген изилдөө, максаты эмне үчүн интервью беришим керек, канча жолу деп туруп бардык мен интервью бергенден кийин маалымат кайда барат, аны эмне кыласыз деп туруп бардыгын баягы мындай катышуучу түшүнүп, анан өз ыктыяры менен макул дегенде гана изилдөө жүргүзө аласыз. Анан дагы бир нерсеси бул сиздин изилдөөңүз эч кимге зыян келтирбеш керек. Анан изилдөөңүздөн кийин баягы мугалим иштен айдалып кеткен болсо, же болбосо ошол жерде мугалимдер урушуп кеткен болсо, башка зыян тийген болсо, анда сиз изилдөөнүн этикасын бодоно түрдө бузган болосуз дагы. Мындай керек болсо мындай чара колдонот ага. Анонимдүүлүк, купуялык, мисалы үчүн алар айткан сырды, маалыматты эч кимге айтпастан өзүңүздөр талдайып, аттарын айтпайсыз деген эрежелер бар. Аны дагы мындай бүгүнкү эмеде көп токтотуп коеюн ушул жерде эле. Жыйынтыктары. Негизги жыйынтыктарына келип калдым. Убакыттагы бир карап коеюнчу. Убактыңыз агай 20 минутта. Барбы? Анда сонун экен, абдан жакшы экен анда. Мен ушулататым бар, бир баштап алсам бир аз шашып кетем, сиздер düşөн акырын деп туруңуздар. Себеби маалымат ушунчалык көп, сиздерге айтып калгым келип атат да. Макул, эми бир аз темпти азайтайын. Мен жаш мугалимдердин иш аракетин, алардын жумушун, кыйынчылыктарын 3 категорияда карадым. Ошо баягы категорияны кайра алып келем. Негизги катышуучуларым жөнүндө кыска маалымат бергендем, ушул жерде карап көрүңүздөр. Негизги катышуучулардын бирөөсү Каныбек. Айылдагы мектептеги, бул Каныбек деген урматтуу кесиптештер. Каныбек деген өзүнүн аты эмес, бул псевдоним деп коет изилдөөдө. Анын атын жазсаңыз эртең Каныбек сен эмне районуну сындадың, министрди сындадың деп туруп сиз Каныбекти салып бербеген болосуз да. Ошон үчүн Каныбек деген бул псевдоним, анын аты эмес. Ошон үчүн Каныбек, Айнур дагы бул экөөнүн псевдонимдери. Каныбек айылдык мектептеги тарых мугалими. Ал маянасы аз болгонго байланыштуу 2 жерде сабак берип жүрдү, 2 мектепте. Талаада эгин экти. Керек болсо бизнеске аралашып көрдү. Бирок ийгиликсиз болуп кайрадан мектепке келди. Анан кызык жери Каныбек үйлөнүш керек эле, шаарга барып кыздар менен таанышам дегендечи, айтып коеюнбу сиздерге. Ал мектепте мугалиммин дебестен айыл өкмөттө иштейм деди. Эмнеге? Себеби кээ бир кыздарыбыз таанышпай коет экен да мектепте мугалим болсо. Же Каныбек ошентип айтты да, өзүн ошол айыл өкмөттө иштейм деп таныштырган деп айтып калды. Айнура дагы аябай кызык, биздин аябай жакшынакай эжекебиз изилдөөнүн аягында ал Айнурду ошол мектептин завучу катары көргөзүп, директор өз канатына алганда. Бул Айнур деген биология мугалими, ал көп сабак алды, зарплатасы жакшыраак болуш үчүн. Керек болсо кафеде кошумча маяна алыш үчүн кафеде иштеп жүрдү да, бирок баягы мектептин коллективи келгенде бекинип алган учурларын айтып көрдү. Анан туугандарынын үйүндө жашады, себеби албетте ал жерде квартирада дагы кошумча акча. Көрдүңүздөрбү, 2 мугалимдин бул мындай өзүнүн турмушун кантип алып кетти деген суроого болгон ошол жооптор. Азыр эми кыскача баягы 3 категорияда карап айтайын. Класстын деңгээлинде кандай кыйынчылыктар болду? Класстын деңгээлинде баягы 2 мугалимибиз, биздин 2 мугалимибиз негизинен окутуу усулу жана билим боюнча да кыйынчылыктарга учурады да. Алардын суроолору окуучуларга кантип түшүндүрсөм экен, сабакты кантип берсем экен,
балдарымдай, менин окуучуларымдай эмне кылат? Анан кантип баалайм деп туруп. Анан кээде бул албетте насаатчы дайындалат го. Бул жаш мугалимдер негизинен мен ушул 2 негизги катышуучу дагы. Анан 28 кошумча катышуучу дагы алар айтышты. Эгер проблема болсо кимге кайрыласыңар? Насаатчыдан сурайсыңарбы десем, жок дейт. Көбүнчө алар өздөрү эле аракет кылат экен бири-биринен сурап. Себеби насаатчыдан сураса насаатчы айтышы мүмкүн да, алар коркот экен. Насаатчыдан барып сурай калсак, же болсо тажрыйбалуу мугалимден сурасак, ай сен ушуну да билбейсиңби? Университетте эмнени окуп келдиң дебесин деп туруп, алар кыйналса дагы өзү чечүүгө аракет кылат экен да. Дагы балдар менен тил табышсак, бир жагынан балдарды тартипте кармасак, экинчи жагынан алардын сүймөнчүгүнө ээ болсок деп туруп, ушу жаш мугалимдер экөө дагы ошо аракет кылган. Албетте, Каныбек мындай тартипке оңоюраак алып келди. Айнурда көбүрөөк маселе болуп калды да башындачы. Жана өзгөчө мектептин жанагы эркек окуучулар, чоң класстын окуучулары Айнурду тоготпогон учурлар да болгон экен. Анан кээ бир окуучулар ушу мынау агай менен эжеке эмнени билет экен, ке текшерип көрөлү депчи деп туруп карама каршылыкка барган учурда болот экен да. Себеби класста ким кожоюн экенин көргөзүп коелу, жаш мугалимди ордуна коюп коелу деген учурлар болгон экен. Анан мектеп деңгээлинде болсо, урматтуу кесиптештер, жетекчилерден тилекке каршы ошол жылдары, балким бул эми мен изилдөө кылган 2 эле мектеп болуп атат да. Башка мектептерде, мыкты жетекчилер көптүр. Бирок ошол мектептерде жетекчиден колдоо азыраак болуп калганда, анан мен айткан жанагы сабактардын жадыбалы да өтө ыңгайсыз болуп калган аларга. Анан тартиби дагы жакшы эмес болгон, жанагы тартипти бузган окуучулар тийип калганда ушул 2 мугалимге дагычы. Анан эң мени өкүнткөнү жанагы көптөгөн мектептерде мугалимдер жетишпейт деп айтабыз го. Бирок мугалимдер жетишпейт дегенче, баягы жаш мугалим өзгөчө Каныбек айылдык мектепке барганда, кээ бир мугалимдер ачык эле айтыптыр, ай Каныбек сен эмнеге келдиң мектепке? Мектепти бизге эле таштап коюп, сен шаарда эле кала бербейсиңби? Себеби ал жерде жаш мугалимдер барганда ошол жерде сабактарга болгондо талаш, же болбосо бөлмөлөргө, ресурстарга болгон талаш болот экен да. Ошондо жанагы наштыки деп коет экен. Ош жаш мугалимдерди мындай жылуу кабыл алганын ордуна кээ бир мугалимдер аларга мындай жериген учурга болгон экен да. Насаатчынын дагы колдоосу анчалык жетишсиз болуп калат экен. Себеби насаатчыга болор болбос маяна төлөнөт экен да, 2 эле саат кошумча берилет экен. Анда насаатчы дагы мындай чын ниети менен ыхластан жана жардам берген учур азыраак болуп калат экен да. Ата-эне менен болсо экөөбүз дагы мындай сын көз караш менен карап тил табышуу абдан кыйын болду экөөбүзгө дагы. Бул жерде башында да айттым. Эми карап көрсөңүздөр, баягы мен теорияма кайра келсем, жана 3 социалдык 3 социалдык стратегиянын өзгөчө мына карап көрсөңүздөр, өздөрүнүн окуучулар менен иштеген жагдайда эң төмөнкүсүндө алар көбүрөөк эркин сезет экен да. Окуучулар менен каалаган нерсесин аткарып, билген нерсесин аткарып, балдар менен мындай өзүнүн билген нерсесин коркпостон жаңылыктарды киргизүүгө аракет кылышты өзүнүн окуучулары мененчи. Бирок өзүнүн кесиптештери менен, анан жетекчилер менен иштегенде алардын айтканына макул болбосо дагы, баягы стратегиялык макул болуу стратегиясын көбүрөөк колдонушту да. Себеби өзгөчө жанагы шаардагы мектептин эжекеси корккондуктан, кой мен ушул эжекенин каарына тийбейин, анын директордун черный списогу бар экен, черный списогуна түшүп калбайын деп туруп, анан мындай коркуп качып жүргөн учурлары көбүрөөк болгон да. Изилдөөнүн аягында эмне деген жыйынтыктарга келебиз? Изилдөөнүн аяктыгында мындай болгондо, урматтуу кесиптештер, бир өкүнүчтүү жерин карап көрүңүздөр. Ушундай жагдайдан чыксак, Кыргызстандагы Айнура мындай деп айтты да: "Мен мектепте каламбы, же жокпу, аны билбейм. Ооба, мен кетсем окуучуларыма эмне болот деп ойлоном. Бирок ошол эле учурда мен жөнүндө ким ойлойт? Балким мен мектептен кетишим мүмкүн, бирок мугалимдик кесипти таштабайм. Балким мен университетке ишке кирем. Себеби ал жакта окууну менден да начар бүткөндөр эле иштеп жатышпайбы деп өзүн ойлоп атат да, көрдүңүздөрбү? Окуучуларын да ойлоп атат, бирок өзүн да ойлоп атат да. Бул ушул Айнуранын биология мугалимине айткан сөзү. Ал эми Каныбектин ордуна Каныбектин кесиптеши тажрыйбалуу мугалим мындай деп айтты да. Ушуга көңүл буруп коюңуздар. Эмне болот дейт? Каныбек мектептен кетет, ага чейин деле кетишкен дейт. Ордуна башка жаш мугалим келет. Мектепте эмне болот? Эч нерсе болбойт. Жаштар келет, анан кетет. Алардын ордуна башкасы келет. Ошентип улана берет. Алардын айлыгы көтөрүлбөсө, шарттары оңолбосо, жана керектүү жардамдар берилбесе, анда эч нерсе өзгөрүлбөйт дейт да. Бирок тилекке каршы ошондой жаш мугалимдер кете берсе,
10-15 жылдан кейін пенсия жашындағы мұғалімдер пенсияға шығып кетіп қалса, анда ким иштейт? Мектептен ең мындай костяк, мектептегі күштүү мұғалімдер болып ким қалат? Бұл ушул Кыргызстандагы ар бир атуулубуздун ойлоно турган нерсе да. Баарыбыз эле бул мисалы үчүн кээде ушул жаш мектепте иштегендерди мындай денебеген адамдар бар, өздөрү мындай кыйратып койгонсуп. Аларга айтам, ай сиз өзүңүз мындай мектепте иштеген мұғалімдерди жамандай бересиз, бирок өзүңүз же балаңыз мектепте барып мұғалим болсун деп айта белеңиз деген суроону койсоңуздар, анда ойлонуп калышат. Эми жыйынтыгында, урматтуу кесиптештер, мектеп жетекчилери менен тажрыйбалуу мұғалимдер ар тараптан, мен изилдөөмдүн натыйжасында ушундай жыйынтыктарга келдим. Жаш мұғалимдерге ар тараптан жардам көрсөтөлү. Себеби тажрыйбалуу мұғалимдер эртеби кечпи кетет мектептен. Ошого биз жаш мұғалимдерге келгенде колдоо көргөзүп, жылуу сөз айтып, жагымдуу климат жаратып, ар кандай стимулдоо кылып, күчтүү насачыларды берип, ошол күчтүү мұғалимдерди, жаш мұғалимдерди алып калып, мектепте алып калууга аракет кылалы. Керек болсо жумуш жүгүн кыскартып, материалдык жардам берип, себеби андай кылбасак, алар дагы бечаралар өздөрүнүн турмушунда ойлойт да. Анан дагы бир корутунду, бул күчтүү жана дымагы бар жаштарды мугалим кесимге шыктандырышыбыз керек да. Бул ан үчүн мугалимдердин статусун, маянасын дагы көтөрүш керек. Ошондой эле мен бир ушул темасын карасаңыздар, массалык маалымат каражаттарына позитивдүү пикирлерди жаратсак. Дайым эле жаман сөздү жаза бербестен, мугалим пара алды, мугалим таяк жеди, мугалим урду, жаман жагын жаза бербестен, мугалимдин жакшы жактарын жазсак. Кече эле бир жылдызыбыз эме кылып атат, бир жаш кызды төпөштө уруп атат, барыңыздар эле көрдүңүздөр. Анан кийин дагы видео менен чыгыптыр, ал жөн менен эмемле, ал кино тартып аттык эле, кинодо урдум дейт. Эмне турмушта макул, турмушта урбаптыр, кинодо ура берсе болобу анда? Демек кинодо урсак, анда биз кимди, кандай ушу жаш, кандай мугалимдер жөнүндө пикир жаратып атабыз. Муну карап көрүңүздөр, урматтуу кесиптештер. Кимдер кызыкса мен маалымат жөнөтүп коем. Бул дүйнөдө бир жылда канча 7-6 жылдан бери Global Teacher Prize, эл аралык мугалимдер, дүйнөдөгү мыкты мугалим деген ушундай конкурс уюштурулуп атат. Жеңүүчүгө дүйнөнүн ар булуң-бурчунан катышат да, Кыргызстандан катыша элек да. Жеңүүчүгө $1 миллион белек берет. Аны ошол өзүнө. Анан мыкты 10, мыкты 50, эң мыкты мугалимдерге дагы баалуу сыйлыктар берилет. Буну биз мен окуганыма жараша мугалимдердин арасындагы Нобель сыйлыгы деп коет экен. Эмне үчүн жүргүзүлүп атат? Мугалимдик кесиптин баркын көтөрүш үчүн. Ойлосоңуздар, Кыргызстанда да биз жеңүүчү болсо, аны биз ушул жерде отургандар Манас аэропортуна барсак, тосуп алсак, жана Хабибди эле тосо бербестен, ушундай биздин жеңүүчү мугалим тосуп алсак дагы, жарыялап даңазаласак, анан мугалимдин баркын көтөрөбүз да, урматтуу кесиптештер. Анан дагы Кыргызстанда эле эч нерсе жок деп айтыштан мен алысмын. Капыр Мадаминов деген агайыбыз, бул жерде баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Тетиги дейлекте отуруп алып, ушундай сонун мектепти жетектеп жүрөт. Канча жылдан бери жаш мугалимдер мектеби деген өзүнүн демилгеси бар. Ушуга окшогон жакшы демилгелерди бара-бара Кыргызстанга жайылтсак да, ушундай мугалимдерге, жаш мугалимдерге көбүрөөк колдоо болсо. Ал эми мен ушул Абдубахап Нурбаев деген жогорку кеңештин депутаты бар. Ал дагы 3 жылдан бери аябай сонун конкурс уюштуруп жүрөт. Анын конкурсуна да мен аябай сүйүнүп жүрөм. Ал жакында эле мен сурап калдым да, ушул конкурстуңуздун максаты кандай десем, мына төмөнгө максаттарды жөнөттү. Бул Ош шаарында, менимче ката айтсам оңдоп коесуздар, Ош шаарындагы болуп жаткан ошол эме жылда өтүүчү жарышта. Бул жерде ал айтат, жаш мугалимдерди колдоо, кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү, шыктандыруу, компетенттүүлүгүн калыптандыруу, жана ошондой эле моралдык, материалдык жактан көмөк берели жаш мугалимдерге. Ушулар кетип калбасын, шагы сынып калбасын дейт да. Анан чыгармачыл жаш мугалимдердин иш тажрыйбасын жайылталы дейт. Караңыздарчы, ушуга окшогон демилгелер көбүрөөк болсо, бүткүл Кыргызстанга жайылса да. Корутунду акырында 1-2 слайд менен аяктайм эми. Баягы мен айткандай, бул менин изилдөөм эмнени көргөздү? Менин изилдөөм педагогикалык окуу жайлар, эми мугалимдерди даярдоочу окуу жайлардын сапатын жакшыртышыбыз керек экен. Заманбап окутуунун усулдарын, теориялык жактан изилдөөгө таянган эң алдыңкы окутуунун усулдары. Себеби мен 2 окутуучум, мугалимим дагы изилдөөдөгү. Албетте алар колдон келген аракетин жасап, жакшы сабак берүүгө аракет кылып атышты. Бирок аларга жанагы азыркы эң заманабый, заманбап методдорду жеткизген эч ким боло элек экен да. Ошого колго алыш керек менче. Педагогикалык окуу жайларда
окуу программаларын, curriculumду мындай башкадан карап чыгыш керек ушул. Эң алдыңкы тажрыйбага таянып. Экинчиден, ошол эле окуу жайларда азыркы өз пандемия учурунда да байкадык, ушул менин азыркы жаңы сунушум заманбап маалымат технологияны колдонууну да үйрөтүп кетсек да, педагог окуучу мектепке келгенде жанагы Zoom дейбизби, Classroom, Google дейбизби, баарын билип келсе, аны колдонуп үйрөнүп мындай кыйналбаса да, ошол эле учурда үчүнчүсүн карасаңыздар, мектепте иштегенде мугалим, жаш мугалим жөн эле сабак берип, балдар менен эле иштегенден чектелбейт экен. Ал мугалим мектептеги кагаз иштери менен кыйналып калат экен, документация жазганы. Же болбосо жанагы мектептин жетекчиси менен, ата-эне менен тил табыш иштей албай калат экен да. Ошон үчүн дагы педагогика окуу жайлар ушуну дагы аябай жакшы колго алса, кайрадан мындай программасын иштеп чыкса деген сунуштарым да менин эми. Ал эми мугалимдер жетишпейт деген маселе дагы эле жүрөт, болуп атат. Анын дагы эффективдүү стратегияларын иштеп чыгыш керек да. Жанагы жаш мугалимдерге депозит деген азыр уже аты дагы калбады. Илгери бар болчу. Дүйнөлүк банктын эмес сунушу менен. Ал жок болуп калды. Анан дагы жанагы 3 жылдан кийин диплом беребиз деген да эффектин жакшы бербей атат да. Ушуга мисалы үчүн жанагы мен кийинчерээк убакыт болгондо көргөзөм, суроо болсо. Мисалы үчүн 80-85% диплому бар бүтүрүүчүлөр мектепке барышпайт экен да. Көрдүңүздөрбү канчалык жоготуу болуп атат. Аягында, урматтуу кесиптештер, жаш мугалимдердин көйгөйлөрү өтө татаал жана артыраптуу. Биз ошон үчүн мугалимдердин коомдогу аброюн көтөрүшүбүз керек. Жаш мугалимдердин көйгөйлөрүн азайтышыбыз керек мүмкүн болушунча. Аларды адис катары көрүшүбүз керек. Алар эч нерсе билбейт. Алар үчүн даяр шпаргалка, жанагы пландарды түзүп жөнөтүп кое бер, конспекттерди мугалимдер ошону колдоно берсин эмес, аларды мугалимдерди адис катары көрүү. Анан жаш мугалимдерди дагы мектеп жетекчилери жана тажрыйбалуу мугалимдер мүмкүн болушунча көбүрөөк жардам берип колдосун деп. Ата-энелер дагы албетте мүмкүн болушунча жакшы кабыл алып, жаш мугалимдин кандай артыкчылыгы бар? Аларда энергия бар. Жаш мугалимдерде ушунчалык тажрыйба аз болгону менен ушунчалык иштейм деп турат. Баягы энтузиаст болуп жүрүшөт. Анан дагы жогорку окуу жайда кандай жаманбы, жакшыбы маалыматтарды, акыркы маалыматтарды үйрөнүп келди. Ошондуктан ушул жаш мугалимдерди биз, алар дагы бир нерсе биле турган адамдар экен. Ушул жаш мугалимдерди дагы пайдаланып, алардын опытын, тажрыйбасын, билимин жакшы пайдаланалы, урматтуу кесиптештер. Акырында эми мындай көңүлүңүздөрдү ортуп койбоюн. Бул мен өзүм аябай мындай бизге ушул мугалимдер эми Кыргызстанда өтө эле көп болуп кетти тилекке каршы. Мен ушул сиздерге мындай биздин мыкты бир болочокто көптү үмүттөндүргөн Садыбакас деген мыкты мугалимибизден айрылып калдык. Мүмкүн болсо ушундай жаман кабарды Кыргызстанда укпайлы. Ошого окшогон мындай жакшы адистердин эстеп коелу. Булардан кандай үмүттөрүбүз бар болчу. Эми тагдыр ушундай экен. Ушуга окшогон жаман кабарлар Кыргызстандан аз келсин, жакшылык келсин, урматтуу кесиптештер. Ушул жерде мен слайдтарымды жабайын дагы, даярмын сиздерге. Эгер суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахат, бүттүм. Чоң рахмат агай, убактыны абдан жакшы колдондуңуз. 4 минутуңуз бар эле дагы деле. Рахмат чоң. Бардык угуучуларга чоң рахмат. Өтө кызыктуу суроолор келип түштү бизге. Азыр Канчарбек да мага жардам бергенге аракет кылат. Кээ Зина Чукарова, сиз колуңузду көтөрүп турасыз, бирок суроо болсо же комментарий болсо ошо чатка эле жазсаңыз, негизинде баардыгыбызга бирдей эле карайлы. Бул видео негизинен YouTube каналына жүктөлмөкчү, ошондуктан башка адамдар дагы угуп сүйлөп Гүлшенага көбүрөөк убакыт берели. Эми суроосун айтып, сурооңуздарды окуп берейин бул агайга комментарийлерди. Агай өзү кийин отуруп алып, акырын окуп, өзүн чайды демдеп алып окуп. Рахмат. Агай бир өтө кызыктуу нерселерди айттыңыз. Эми негизинен биздин угуучулардын арасында, катышуучулардын арасында кээ бирки жаш мугалимдер өздөрү да тургандай сезилет. Эмне дегенде кээ бирки суроолор ошолорду камтып кетиптир. Кээ бирки суроолор негизинен айырмалар, ар коомдо иштеп илимий изилдөөлөр жүргүзүп атпайсыз. Ошолорду салыштырма ойлоруңузду суранып атышат. Биринчи суроо эми негизинен бизге Улукбек Жумалиев деген угуучубуздан келди. Бул менторлук жөнүндө даяр план, программалар барбы? Же болбосо ар ким эле ментор боло алабы дейт ушу жаш мугалимдер. Ушул тууралуу кичине айтып кетсеңиз. Андан кийин дагы бир көптөгөн суроо келип атат чындыгында. Бирок чоң рахмат агай. Рахмат, макул. Аябай сон Улук дедикпи? Аты Улукбек Жумалиев. Улукбек, чоң рахмат. Аябай жакшы суроо да. Менторлук деген
менторлук деген акыркы учурда биз жанагы насаатчы жана ментор деген экөөнү бирдей эле колдонуп калдык да. Мен ошону мүмкүн болсо мындай ажыратып кетет элем. Насаатчы мурдатан баштап эле Советтер Союзу учурунда деле аябай жакшы жолго коюлган. Насаатчы дагы мындай колдон келген баардык жардамдарды берет болчу да. Баягы өтө ошол насаатчынын өзүнүн немесине жараша, адистикөйлүгүнө жараша. Бирок менторлук деген бул мындай жаңыраак түшүнүк да. Менторлук бул системалуу түрдө аябай мындай жакшы жолго коюлган жаш мугалимдерге жардам берүүнүн өзүнүн жолу да. Мен маалыматтарды ошол англис тилинде маалыматтар бар, жөнөтүшкө аракет кылам. Бирок менторлукта жанагы себеби насаатчы дегенде жанагы кээ бир мугалимдер жана жаш мугалимге кантип түшүндүрүш керек, конструктивдүү түрдө сын пикирди кайтарым байланышты кантип айтыш керек, ушулардын баарын билбей калат да. Менторлукту аябай жакшы кылып түшүндүрөт да. Жанагы мисалы үчүн жаш мугалимди шагын сындырбастан, сабагына киргенде дагы сабагына киргенге чейин сүйлөшүп, эмнеге көңүл бурайын, сабагынан кийин кайсы нерселерди мен эме кылайын деп туруп, бул жерде эптеп жанагы жаш мугалимди урушуп, анан өзүмө окшош кылам деп эстен, көбүрөөк жаш мугалимди колдогон бир менторлукта, анын ушул эмеси идеясы аябай жакшы. Ушуну Кыргызстанга да жайылсак, мен ушул мүмкүн болушунча англисче материалдар болсо, орусча болсо таап туруп, сиздер менен бөлүшүүгө аракет кылайын. Улукбек аябай сонун ушул ментор деген демек ментор өзүнчө жаш мугалимди мындай шык берип, воодушевлять этип, жардам берүүчү адам катары көрсөк болот да менимче. Рахмат ага, эми негизинен бул жанагы менторлук же болсо насаатчы деген бул эртең эле бирөө баардык эле адам насаатчы боло албайт. Анын кандайдыр бир немелерди, жөндөмдөрдү үйрөнүшүбүз керек, э. Сиз айтып кеткендей, эгер ушундай маалыматты көбүрөөк берсеңиз, абдан неме болудай да, адамдарга жардам берилет да. Анан рахат кесип коесуз. Анан ошол насаатчыга мен дагы сураштырсам, Кыялбек Акматов деген абдан мыкты илимпоз бар да, көбүңүз да тааныйсыздар. Аны менен маектешип калам да. Ал акыркы маалыматтарына бөлүшүп турат. Анын айтышы боюнча насаатчыга 2 саат кошумча берилет экен да. Бул деген өтө аз да. Ошондуктан ментордукту эгер ушул жаш мугалимдерге мындай аябай жакшы жардам берген, чын ыклас менен жардам берген ментор боло турган болсо, мүмкүн болсо ошол менторлук үчүн дагы көбүрөөк ошого каражат бөлүнүш керек деген менин сунушум бар. Рахмат. Кийинки сурообуз Акча Жолдошева эжекеден. Эми Акча Жолдошева эжеке ошо изилдөөңүздүн жыйынтыктарын, кызыктуу натыйжаларды угуп, жогорку окуу жайда иштеген, жаңы эле келген окутуучулардын айырмасы кандай дейт? Ушу мектепке жаңы кирип иштеп жаткан мугалимдердин салыштырмалуу. Өзүңүз да жаш окутуучу болуп иштегенсиз, жогорку окуу жайында. Изилдөөңүзгө негиз боло алдыбы дейт. Негиз боло алды, бирок айырмасы бар экен да баары бир. Мындай жогорку окуу жайда иштегенде кандай болсо дагы сиздин автономияңыз көбүрөөк болот да. А мектепте болсо ар тараптан сиз мындай ар кимдин мындай алаканында турасыз. Ата эненин дагы мындай көз карашында, мындай көзөмөлүндө турасыз. Мектеп жетекчисинин да көзөмөлүндө турасыз. Окуучулар дагы мындай бул эме кылып турат, сынап турушат. Ошондуктан мектепте иштеген жаш мугалимдин эмеси кыйынчылыктары көбүрөөк да. Ал эми университетте болсо, ал жерде мисалы үчүн албетте университетте мындай өзүңүздүн авторитетиңизге салып, ал жерде баягы кээде ушул сессияда көрүшөбүз деген мугалимдер дагы бар. Ошентип эле мынтип дароо эле мындай демилгени колго алып алган окутуучулар болот. Университеттин жагдайы менен мектепти мен салыштырбайт элем да. Айырмасы бар. Эми чындыгында мен деле жогорку окуу жайында окутуучу болуп иштедим. Анда негизинен эң биринчи кыйынчылыгы Акча эжеке. Биз эми мектепке мугалим болуп даярдалган кадрлар элек да, 90-жылдардын аягында. Биз жашы жогору балдарды, адамдарды кантип окутконун мисалы үчүн педагогикалык өзгөчөлүктөрүн үйрөнгөн жокпуз. Мен ошондо мисалы үчүн өзүбүздүн факультеттин деканынан сураганбыз. Ушу жаш 18ден жогоркуларды кантип окутам? Немемде группамда жашы 50гө чыккан адамдар отурат. Аны мен эч кандай үйрөткөн эмесмин. Балдардын психологиясын үйрөнгөнмүн, бирок жашы улуулардын психологиясын үйрөнгөн эмесмин. Демек ушулар болушу мүмкүн дейм да. Анан факат бир окшоштугу бар. Мен дагы жогорку окуу жайга келгенде, жана документациядан кыйналып калгамда, дагы жакшы декандын орун басары жардам берген. Бирок менден башка менин кесиптештерим зачеткага баа коюлган учурларда болуп калган, жана ведомоскабы, жана баа коюлбаш керек турган жанагы жаман бааны ведомоскага коюп, зачеткага коюп, анан зачетканы булгап коюп, кайрадан оңдогон учурлар болгон. Себеби жанагы мындай ориентация жакшы болгон эмес экен да, башынан баштап жанагы кесипке багыттоо башынан баштапчы. Ал дагы ушу жетекчиге байланыштуу.
Рахмат. Бул өзүнчө бир тема го дейм, кызыктуу, Буну да башкача акчача жеке может өзүңүз баштап кичине кызыктуу кийин вебинар өткөрсөк. Кийинки суроого эми негизинен сиз эми ар түрдүү мамлекеттерде жашап, коомдордо жашап, ошол эле учурда изилдөөлөрдү жасап келесиз. Ушу Чынаркул Рускулова эжекебиз суроо берип атат сизге. Казакстанда дагы изилдөө жүргүзүп жүрөсүз. Казакстанда мугалимдерге болгон мамиле кыргызстандыкынан айырмасы барбы дейт. Айрыкча коомдук мамиле, коомдун мугалимге карата болгон мамилеси кандай деп ойлойсуз? Ушу салыштырма айта кетсеңиз агай. Чоң рахмат Чынар эжеке. Абдан мындай мен сыйлаган, мен баалаган, анан конференцияларда жолукканда мындай сүйүнүп, кучакташып учурашкан эжекелеримдин бирөөсү. Сурооңуз дагы аябай жакшы. Эжеке, Казакстанда мен дагы көп изилдөө жүргүзүп жүрөм. Бул жактагы мындай карап көрсөм, ушу мугалимдердин албетте окшоштуктары аябай көп да. Бирок бир гана жагы, акыркы былтыр Казакстанда атайын мугалимдердин мертебеси, статус педагога, мугалимдердин эмес, педагогдордун деп туруп, ага профтех училище, же болбосо мындай неформальный окуу жайлардын дагы эмелерин катыштырышты, киргизишти законуна. Мыйзам чыкты да, бул педагогдордун статусу деген. Ага ушул президенттик кол койгондон кийин ушул аябай катуу мындай жумушчу топ болуп, мен дагы катышып идеяларымды айтып жүрдүм. Негизги эмеси мугалимдерге колдоо болсун, мугалимдердин мертебесин, аброюн көтөрөлү. Жана ошол эле учурда Кыргызстанда да өтө көйгөйлүү нерсе бар го, урматтуу кесиптештер. Жанагы ар кандай коомдук иштерге, референдум шайлоолорго, же болбосо борбордон бирөө келсе тизип коюп, окуучуларды, мугалимдерди жанагы явка кылууга, ушу аябай ушундай Казакстанда мурдагы союз өлкөлөрүнүн баарында эле бар да. Бирок ошого ушу жаңы мыйзам менен ушуга тыюу салууга аракет кылып атышат. Бул ушундай кандай жакшы керектүү нерсе да. Себеби мугалимдер ошол 4 саат бир адамды күтүп, площадьда күткөндөн көрө 4 сабак эмес, 3 сабак өтсө кандай жакшы болот эле. Ушундай нерсени да Кыргызстанда талкуу жаратсак сонун болот эле деген менин кесиптештерим. Анан албетте Казакстанда бул жакта кыйынчылыктар деле көп. Мен баары эле жакшы деп айта албайм. Бирок аракеттер болуп атат да. Юлтасы? Кечирип коесуздар, микрофонуңуздарды өчүрүп коесуздар. Биз жетишпей калып атабыз микрофонду өчүрүп. Өчүрүп койсоңуздар, рахмат. Жоң, Наргүл эжеке, сиз да өчүрүп койсоңуз микрофонуңуз камсылып калыптыр. Рахмат агай. Анда кийинки сурообуз Тынчтыкбек Досмуратов айдан келди. Бул Кыргызстандагы билим берүү тутумундагы жаш мугалимдерге болгон подход кандай? Сиздин байкооңузда. Негизинен изилдөөңүздү айтып кеттиңиз, бирок кичине токтолуп кетсеңиз дагы. Тынчтык азамат, биз Тынчтык өзү мага караганда өзү да көбүрөөк билиш керек. Ошто ошо билим берүү башкармалыгында иштеп жүрдү. Анан дагы мындай ошол пандемия учурунда биринчилерден болуп алып, ушу Ош шаарындагы мугалимдерге абдан сонун вебинар, кийин Кыргызстан боюнча сонун вебинарларды уюштуруп жүрдү онлайн окутуу боюнча. Агай, мен ушул темада мен изилдөөмдө дагы таянып кеттим, бирок менин изилдөөм 2005-жылы эле болгон да. Андан бери өзгөрүүлөр көп болду. Ошон үчүн сиз кайрадан мага караганда көп нерсени үйрөтүшүңүз мүмкүн. Бирок менин байкашымда албетте жаш мугалимдер бизге атайын мугалимдердин турмушу кыйын болот. Жаш мугалимдер ушул 5 жылдын ичинде аларга насаатчы болуш керек. Насаатчыга ушунчалык мындай жардам берилиш керек, маяна төлөнүш керек деген жерлери бар. Бирок көпчүлүк учурда жанагы насаатчы деле көңүл бурбай калган учурлар өтө көп болот. Жаш мугалимдерди 1-2 жылдан кийин эле алардын сабагын текшерип калган, же болбосо кадимкидей эле жаш мугалимдер мындай кыйынчылыкка көбүрөөк учурагандары болот экен. Кече эле көрүп атасыздар, ошол жанагы жылдыз болсо, бир жылдыз өзүнчө эме экен, мен аны жакшы билбейт экенмин. Төпөштө уруп атса, бечара директор ага эмне кылып атат. Өзү мен кайрадан сүйүндүм, директор колдоп атат. Кээ бир директорлор ошондой жаш мугалимди салып берип койгон учурлар дагы бар да. Эме кылып туруп, эптеп ата эненин оозун жабыш үчүн өзүнүн мугалимдерин ушул ата энелерге салып берип койгон. Ага караганда мектептин жетекчиси өзүнүн мугалимин коргош керек. Жаш мугалимдерди коргош керек. Ушул мен айта турганым Тынчтыкбек. Мүмкүн болсо, себеби ал мугалимди төпөштөй берсе, жаш мугалимди ал жоготуп алсак, анда албетте мектеп үчүн өтө жогору жоготуу болот. Рахмат агай. Кийинки суроо Рахат деген эжекебизден келип тур бул жерде. Эми сизге рахматын айтып, негизинен окумуштуу катары жаш мугалимдик кесипти аркалап калуу үчүн өзүндө кандай өзгөчөлүктөр болушу керек деп ойлойсуз деп сурап атат. Негизинен бул адамдык немелер окшойт, жандай жөндөмдөр тууралуу окшойт. Адамдык менимче бул албетте пафос катары кетип калат. Көбүнчө эле дайыма айтабыз го. Бул мугалимдик кесипти сүйүп, жөндөн жөн эле жана мен мугалимдик кесипти сүйөм эмес, чындап берилип,
ушул мен туура кесип тандаган экенмин. Мен ушу балдарга билим берем. Ушул балдар мен билим бербесем ушул балдар билимсиз калат деген биринчиден ушул кесипти жакшы көргөн, кесипти аркалаганды жакшы көргөн адам болуш керек. Анан ошол эле учурда мугалим менимче берешен болот да. Мугалим деген ушул базар экономикасында мугалимдер кыйналып калдык да бизчи. Себеби базар экономикасында баардык нерсе акча менен болуп атпайбы, байланышчы. А мугалим болсо билимин сатып алып, мугалим өзү билимин жөн бергиси келет. Ошондо кээ бир мугалимдерге кыйын болуп калып атат. Бир жагынан билимин мисалы үчүн башка бирөөлөр баардык жасаган нерсесин сатып атса, а мугалим эмне үчүн сатпаш керек деп туруп ошол үчүн мугалим өзү ар жагынан өзү берешен болот да. Мен эч нерсесин билгенин башка бирөөдөн жашырып кала албайт. Рахмат агай, бизе Зина Чукарова, Малика Садыкжанова эжекелер суроолоруңуздарды ушу чатка эле жазсаңыздар, эмне дегенде колуңуздар көтөрүлүп турат, эми шагыңызды сындырбайын, суроолорду жазып койсоңуз мен окуп берейин, Рахат, акырында 2-3 мугалимге мындай суроосун айтканы уруксат берип коелу, кыска айтса. Эми неме кичине кылабыз, бирок жаш мугалимдер болсо жакшы болмок дейм да, Рахмат. Кийинки суроо ушу менин оюмча ушу жаш мугалимден келип түштү, бизге Бекмамат кызы деп турат бул жерде. Кечиресиздер, чатта окуй албайт экенмин, толук эме аттарыңыздарды. Дүйшөн агай, саламатсызбы? Ар бир класста сабакка кызыкпаган окуучу болот. Ал окуучуну кантип сабакка кызыктырса болот? Башыңыздан өтсө керек агай. Бул кырдаалдан кантип чыкса болот? Демек сиз жана айтып кетпедиңизби? Класстык, мектеп, коомдук деген үч немени сфераны карап туруп анан кийин анализиңизде ошол именно класстык кыйынчылыктардан суралып атабыз дейм да. Ооба, абдан жакшы суроо бул дагы. Анан мен дагы айтып өтөйүн, өзгөчө жанагы 6-7 класста кескин түрдө көпчүлүк окуучулар кызыкпай калат да. Az эле 30 окуучу болсо, ошонун 5-6 гана окууга кызыгып, калгандары артта кала берет да. Ошол учурда мугалим ошолордун кызыкчылыгын жоготуп алат да. Анда дагы мен ойлойм, ошон үчүн мугалим биринчиден өзүнүн сабагын кызыктуу кылып, ар бир окуучу, кээде мугалимдер ойлоп калабыз да, жана бул жогорку окуу жайда окуп келген студенттерден көбүрөөк болот. Жогорку окуу жайда студенттерден мындай да, сен окуйсуңбу, окубайсыңбы, ал сенин өзүңдүн эмен жоопкерчилигиң. Артыңдан эч ким чуркабайт. Ал эми мектепте андай эмес да. Биз мектепте иштеген мугалимдер 30 окуучу болсо, баардыгына биз үйрөтүүгө милдеттүүбүз да. Ошол жагынан да карап келгенде кээ бир мугалимдер айтып калат да, кой, ушул алдыда отурган 3 кыз ушул жооп берсе болду, башкаларын сурабайм деп коет да. Бул мен үчүн чоң адашуу да. Себеби сиз сабагыңызды кызыктуу, жеткиликтүү, ошол балдар айтып аткан темаңызга кызыкпаса, башка жагынан айттыңыз. Алардын кандай нерсеге кызыгып атат? Музыкага кызыкса, музыка аркылуу айттыңыз. Эптеп алардын кызыгуусун мындай козгоп туруп, балдарга баардыгына дифференциальный подход кылсаңыз дагы эптеп аларды баарына керектүү, жугундуу билим берсеңиз, өзүңүз дагы канаттанып каласыз да. Ошондо балдар дагы кийин айтышат. Мисалы үчүн 20 жылдан кийин ошол мугалим окуучуларга башка жактан жолукпасаңыз, агай, сиз мени окуткансыз, эжеке сиз мени окуткансыз дейт. Болбосо ошол эле 3 окуучуну эле окуткан болсоңуз, калгандары келип учурашып да койбойт да. Демек биздин милдетибиз баардыгына тил табып, алардын кызыкчылыгын козгото билүү. Чоң рахмат агай. Бул эми негизинен педагогикалык эмени репертуарды чоңойтуу да. Анда дагы буларга негизинен мугалимдерге дагы окутуу керек. Ошол эле кызыктуу изилдөөлөрдүн натыйжалары жетиш керек. Менин оюмча бул балдарды кантип кызыктыруу керек, бул деген өтө чоң проблема да дүйнө жүзүндө. Кечиресиз, бирөө кичинекей бала ыйлап атат, өчүрүп койсоңуз микрофонуңузду. Жаш балдар айта берсин. Жаш балдар кыйкыра берсин. Кичинекей кечиресиз, бул кимдики экен? Жылдыз Тойчуева кыргыз орусча жазып тур бул жерге. Мен эми кыргызча эле айта берейин, баардык кыргызча информация, маалымат болуш үчүнчү. Эми башында дейт, сиз ошо жаш мугалимдердин кыйынчылыктарын айтып кеттиңиз дейт. Ошол эле учурда сааттардын аздыгы жаш мугалимдер үчүн, жакшы класстардын жашы чоң немелүү тажрыйбалуу мугалимдердин алып коюшу, ресурстардын аздыгы деп дейт. Ошол тууралуу сиздин азыркы маалдагы жаш мугалимдерге бере турган кандай сунуштарыңыз бар? Бул жөнүндө мен эми жаш мугалимдерге, албетте жаш мугалимдер эми көбүрөөк сабак алса өздөрүнүн зарплатасына жакшы болот атпайбы? Аны дагы эми түшүнүп турам. Бирок ошол жагынан мен мындай мамлекеттик деңгээлде ойлонуп эме кылсак да, балким ошол жаш болуп келген мугалимдерге кошумча жана поддержка катары кошумча маяна төлөнсө, чтобы алар мындай эптеп эле көбүрөөк сабак алып,
анан өзүнүн турмушуна дагы мындай акча иштетүүнүн жолунда эмес, ошо жаш мугалимдер мүмкүн болсо өздөрүнүн кесиптүүлүк жактан жогорулатууга, тажрыйбалуу мугалимдердин сабагына кирип, же болбосо интернеттен англис тилинде болобу, кыргыз, орус тилинде болобу, алдыңкы усулдар жөнүндө үйрөнүп, ошону колдонууга аракет кылса, семинарларга катышса, өзү эле баягы кечке сабак өткөндүн ордуна ушундай жагдайлар түзүлсө, анан мүмкүн болсо, эгер мамлекеттик деңгээлде азырынча болбосо, балким мектептин жетекчилери ушуну ойлонсо да, балким ушу мектептин жетекчилери мүмкүн болсо азыраак сабак берсем дагы кошумча бул жаш мугалимдерге кандай материалдык жактан жардам бере алам. Себеби баары бир 10-15 жылда ушуларды күчтүү мугалим болуп калып, менин мектебимди көтөрө турган ушулар деп туруп, мектептин жетекчилери алып бара турган ишпи дейм да. Рахмат агай. Кийинки суроо эми негизинен ушу сиз жана биздин педагогика факультеттеринде окуган студенттер тууралуу экен, практиканттар тууралуу. Студент практиканттын дейт мектептеги усулчусуна акы төлөсө жакшы насаат береби деген ойдомун дейт. Эми бул суроо эмес экен, менин оюмча ушул эң кызыктуу. Жамшутова Бурмакан эжекеден келди, ушуга жооп берип койсоңуз агай. Абдан туура. Мен эгер туура эмес айтып коюп, акыркы учурду билбей калбайын, мен мурдагы ошо изилдөө жүргүзгөндө кээде мектептин мугалимдери, мектептер жадап калат эле да. Ай, келбегилечи болду деп калат эле. Ал эмнеден болот? Себеби жанагы мындай келишим, эки тараптуу келишимдин жакшы жолго коюлбаганынан, анан бир тараптуу эле университет гана пайда көргөндүк ушул келишимденчи. Ошон үчүн мурда дагы азыраак акча төлөнгөн, бирок ушуну жакшы жолго коюп туруп, ал эгер мектеп менен келишим түзгөндө ошол окуу жайынын ортосундагы мектепке берилүүчү ошол практика өткөн үчүн мектеп эмне пайда көрүп атат, кандай материалдык пайда көрүп атат, ошол учурда жанагы насаатчы болгон мектептин эжекеси дагы ошого мындай жеткиликтүү акча берилип атабы? Ушундай чындап берилип иштеп үйрөтө турган акча берилбей атабы? Берилбеген болсо ушуну кайрадан иштеп чыгып туруп, сомун кылып, келишим кылып туруп, иштеп чыкса, менде ушул Канадада Торонто университетинин келишимдери бар, калуучулар практиканын ошо келишимин жөнөтүп коем. Анан керек болсо практиканын өзү дагы формалдуулук болуп калбастан, практиканын эмесинде негизинде эмнеге жетиш керек, жөн эле барып практикага эптеп эле барып көз көргөзүп коюу эмес, жана бүттү характеристика жазып берүү эмес, аны дагы жогорку сапаттагы практика кылбасак, анда жөн эле формальность болуп калып атат да. Агай, өтө көп суроолор, сунуштар келип атат. Мен окуп неме жетише албай турам. Эми акырын неме тез сүйлөйүнбү же кыска сүйлөйүнбү? Жок, кыскараак сүйлөп, неме кеңирээк айта бериңиз. Мындан кийин да вебинарга чакырабызбы эмне дегенде суроолордун көптүгү, сунуштардын көптүгү кызыктуу болуп атат. Эми бул жерде көп экен, көп кызыктуу нерселер айтты. Мен баарын эле айтып сурап бүтө албаймын. Жумашева Гүлзада эжекеден кызыктуу суроо келип атат. Жанагы бүгүнкү күндөгү мектеп мугалимдеринин кагаз иштеринин көптүгү боюнча кандай сунуш бере аласыз? Эми чындыгында бул Кыргызстандын эле немеси эмес, көйгөй эмес, ушул негизинен азыр компетенттүүлүк деп жанагы эмис деген бар, ошого информация, маалымат топтоодо мугалимдерди көп эле немесин педагогикалык жактан эмес, ушу именно административдик жактан көп жумуш немеси убактысы алып калат. Ошол тууралуу айтып берсеңиз агай. Ооба, рахат, өзүң дагы айтып өттүң. Негизинен ушул бул бюрократия да, кагаз иштери, бюрократия. Ал жерде жогоруда отуруп алып, ал жерде билимдин сапатына эмес, мугалимдин чындап кантип сабак берип атат, балдарга жеткизип берип атат, ал экинчи орунда калып, ал экинчи орунда калып атат дагы, ошол бала, ошол жаш мугалим болобу, тажрыйбалуу мугалим болобу, отчетторду берип, жана жогорку турган адамдарга мындай эптеп жеткизип берүү отчеттору ушул көйгөйлүү нерсе да көбүрөөк убакытты талап кылып коюп атат. Мисалы үчүн ал жерде отуруп алып, кана видео сабактарыңды мага жөнөт, канча сабак өттүң, ошон кечеге эмеде да көрүп атабыз. Анын ордуна мүмкүн болушунча ушул кагаз иштерин, бюрократияны азайтсак мүмкүн болушунча. Анан бюрократияны азайтып туруп, керек болсо, жанагы рахат өзүңүз айткандай, электрондук форматта көбүрөөк отчеттор болсо, бирок электрондук форматта деле электрондук форматка өзгөртүп туруп, көптөгөн суроолорду берсе, анда деле кыйнай беребиз да. Ошондо отчет эң жөнөкөй, анан пайдалуу, ошол отчет жазгандан ошол мугалимдин өзүнө эмне пайда болуп атат. Мисалы үчүн биз дагы отчет жазабыз. Биз отчетубузда эме кылып жазабыз да. Менин кайсы кыйынчылыктарым бар, кийинки жылы кайсыл нерселерди оңдойм, анан мен сабактарыма катышкан студенттердин эмеси баалаганда оценкалары кандай болду, ошого жараша мен кийинки жылы эмнелерди өзгөртөм. Буларды өзгөртүү үчүн мен кандай семинарга катышам деп туруп, ошол жазган отчетуңуз өзүңүзгө пайдалуу болсун дейт элем да.
Рахмат чоң ага. Эми бул тема өзүнчө кызыктуу бир темалардын бири чындыгындачы. Ага дагы кеңири токтолуп башкача жооп беришиңиз мүмкүн, мисалы комментарийлерге. Кызыктуу бир суроо келди бизге Бактыгүл Тулейбаева деген эжекебизден. Канжарбек мага жөнөттү. Сурап коеюн. Абдан жакшы изилдөө болуптур дейт. Сизге суроом дейт, канчалык мектептерде жаңы бүтүп келген жаш мугалимдер алып Бактыгүл эжеке, эми микрофонду өчүрүп койсоңуз бул жерде. Рахмат. Дүшүн агай, көрүнүп атат сизге? Көрүнүп атасың, мына эжекебиз дагы мындай көңүл мындай жолукчан эжекебиз дагы көрүнүп атат, чоң болуп. Окей. Бул жерде мен жетишпей калып атам. Суроо кызыктуу экен Бактыгүл Тулейбаевадан. Канчалык мектептерде жаңы бүтүп келген жаш мугалимдер алып келген жаңы сабак берүүнүн усулдары эски усулдарды колдонуп жүргөн улуу муундагы адамдарга кантип үйрөнүүгө болот дейт. Эми негизинен жаш мугалимдер азыр эле педагогика факультеттерин бүтүп, жаңы изилдөөлөр менен кокус тааныш болсо дейт. Ошо жаңы усулдарды улуу муундагы мугалимдерге окутканга кантип окутса болот дейт. Эми негизинен бул түрдүү эки муундагы түрдүү окутуу усулдары тууралуу боюнча сөз болуп атат го дейм. Өтө жакшы суроо, өтө жакшы. Мактыгүл, чоң рахмат. Бул өтө кылдаттык менен, этияттык менен, кылдаттык менен кыла турган нерсе экен да. Мисалы үчүн жаш мугалим эле эжекелер келиңиздер, мен сиздерге бир нерсе үйрөнүп келдим университеттен, үйрөтөм десе, жанагы эжекелер айтат да, "Ой, биз 30 жылдан бери иштеп атабыз, сени эмнени үйрөтүп коесуң" деши мүмкүн да. Ошондуктан өтө кылдаттык менен жанагы мындай балким өзүнүн сабагына чакырып, баягы сабагынан эме кылбастан, ошол тажрыйбалуу мугалимдердин тажрыйбасын да сыйлап үйрөтсө жакшы болот. Бирок ошол учурда мен 2005 жылкы 2000 жылдан баштап 2005 жылкы изилдөөмдө маалымат топтогону 2001-2002 жылы жүргүзгөн да. Ошол учурда жанагы тажрыйбалуу мугалимдер Каныбек тарыхчы да, Каныбек келгенде Каныбектен аябай көп нерсени үйрөнүштү да. Эмне үчүн? Себеби тарых такырынан өзгөрүп, тарыхтын окуу программасы өзгөрүп, мурдагы СССРдин тарыхы болсо, эми Каныбек Кыргызстандын тарыхын окуткан үчүн баягы тажрыйбалуу мугалимдер дагы, Каныбек мынаны бизге айтып берчи" деп туруп, ошолордун ортосунда арасындагы мындай мамиле да өзгөрдү да. Өзү негизинен тажрыйбалуу мугалим үйрөтүш керек эле. Бирок Каныбек университеттен үйрөнүп келгендерин тажрыйбалуу мугалимдерге көргөзүп, ачык сабак көргөзгөн учурлар көп болду да. Ошондуктан айтат элем, абдан жакшы Бактыгүл, ушул мүмкүн болсо, аны ошо мектеп жетекчиси аябай жакшы жагдай түзүп бериш керек да. Ана жаш мугалимдер сабак өтүп атат, аны сиздер кирип алып, сөзсүз эле урушуп, тилдеп, жаш мугалимди жанагы үйрөткөн эмес, булар дагы жаңы нерсени алып келишти. Ушулар жаңы нерсесин бизге айтып берсинчи. Мисалы үчүн ошо Zoom'ду кантип колдонуп атасың жаш мугалим? Кел айтчы десе, баягы эжекелерибиз дагы тажрыйбалуу эжеке агайларыбыз дагы, ушу жакшы нерсе экен. Кел үйрөнөлүн деп туруп, ошондо жаш мугалим дагы баалап калат да көбүрөөк. Булар жанагы эч нерсени билбеген, жанагы пустой сосуд деп коет го. Эч эме эмес, бул эч нерсени билбеген эмес. Булар дагы мындай азыркы заманбап нерселерди билген жаштар экен, технологияны билген экен деп урматтап калат эле бир аз. Эми кызыктуу неме суроо бул дагы, бирок Шумкарбек Абдураимов деген агайыбыздан дагы кызыктуу неме ой пикир түштү. Бул жерге негизинен ушул эле суроого жакын экен. Негизинен дейт, кээде шагыл сынат дейт да, ушундай жакшы нерселерди жаш мугалим катары улуу муундагы агай эжекелер менен неме бөлүшсөк дейт. Ошондой ар түрдүү, менин оюмча бул эми негизинен ар түрдүү техникалар керек да, эми практикалык ойлор. Чындыгында сиз айтып кетпедиңизби, улуу муундагы агай эжекелер деле ал жерде көп жылдан бери иштеп, тажрыйбасын ушунчалык топтогон. Эми негизинен менин оюмча жаш мугалимдер, жаш муундагы мугалимдер. Чолпон эжеке, эми микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз. Рахмат. Негизинен эми келгенде жаңы заманбап жанагы санариптик технологиялык немелер менен иштегени менен, бирок тажрыйбасы мектептеги окуучуларды кантип үйрөтүү, баалоо, ал деген улуу муундагылар көбүрөөк билеби дейм да. Ошол тууралуу ушундай мындай баланс болсо жакшы болмок го дейм. Бири-бирибизден үйрөнүп дегендей, Сөзсүз. Албетте, мен көбүрөөк мен темам жаш мугалим болгондуктан аларды мындай жакшы адам кылып, анан тажрыйбалуу мугалимдерди жанагы кинонун тескери каарман кылып койгондон алалсымын. Алардын арасында дагы ушундай жакшы жардам берген жаш мугалимдерди келгиле деп мындай өзүнүн тажрыйбасын бөлүшөм деген биздин тажрыйбалуу мугалимдерибиз бар. Ошолордун өмүрүн берсен, алардан үйрөнө бериш керек.
Рахат абдан туура айттыңыз. Ошо ал мугалимдерден жаш балдардын кантип психологиясын билебиз, аларга кантип мындай туура багыт көргөзө алабыз, аларга дайым эле уруша бербестен бул балдарга жакшы таасир бериш керек. Ошого окшогон же болбосо жана окутканда деле ушундай сонун айылда бир мугалим бар экен, мен бирде айттым да, семинар өтүп атып туруп, кана барыңыздар эми өзүңүздүн эң жакшы көргөн методикаңыздарды көргөзүңүздөрчү, мен силерге жарым саат берем деп семинарда айттым да, айылдын мугалимдери. Ошондо көбүнчө эле жанагы азыркы учурда жанагы баардыгы эле ойлоп калганда, Бишкектен бирөө кандай сонун сабактын үлгүсүн көргөзсө, PowerPoint же болбосо презентация болсо, ушул мыкты сабак деген мындай кээде туура эмес түшүнүк болуп калат экен да. Баягы эжекке чыгып кетти эле. 15 мүнөт 20 мүнөттөн кийин келиптир, дарактын бутагын сындырып келиптир, сынган дарактын бутагын алып келиптир. Бир сонун түшүнүктү ушу дарактын бутагы менен сонун түшүндүрүп койду да. Мен аябай ыраазы болдум. Демек ал ушул жергиликтүү өзүн ойлонуп жүргөн мындай эң жаман жагы кандай болот? Эң жаман жагы мугалимдердин биз чыгармачылыгын жок кылсак, анда мугалимди биз мындай робот катары көрүп калабыз да. Андай кылбастан биздин ошол тажрыйбалуу мугалимибиз болобу, жаш мугалим болобу, аларды бир нерсени билген, дагы изденген чыгармачыл адам катары көрүшүбүз керек да. Жанагы кээде тилекке каршы атка минерлер ушу мугалимдерди эч нерсе билбеген адам катары көрөт. Ошого мен мындай катуураак айтышыбыз керек. Жок, мугалимди биз адис катары көрүшүбүз керек. Рахмат агай, бул суроо аты жөнү JB деген бир агай эжекеден келиптир. Эми окуп коелу. Дүйшөн агай, изилдөөңүздүн жыйынтыгы Кыргызстанда кандай жыйынтыктарды алып келди дейт. Ушу изилдөөңүздүн эми жыйынтыгы жана билим берүү саясатына жана кандай кичине болсо да таасирин тийгиздиби дейт. Түздөн түз менин изилдөөм негизинде мына өзгөртүү киргизилди, тигил өзгөртүү киргизилди деп айта албайм. Бирок мен изилдөөм негизинде ошо Кыргызстанга канчанчы 2005-2006 жылы кайра келген болсом, ошол жылдан бери дайыма ушул дискуссия, талкууларга катышып, колдон келишинче мындай эмелерди, мындай ушул мугалимдердин аброю жөнүндө, мугалимдердин эмеси баалуулуктары жөнүндө, атистиги жөнүндө колдон келген жерде айтууга аракет кылып, колдон келишинче жүрөм. Кичине болсо да пикир жаратууга. Балким ушу конференцияларда болобу, же мен макалаларымды окугандар болобу, алар ушул туура чечим чыгарып, демек мугалим ушундай болуш керек экен. Анан кээде ушул мугалим болуп, мен эми мугалимчилик кесипти таштайын дедим эле. Агай, сиздин макалаңызды окугандан кийин мен ойлонуп калдым, кайра иштей берет экенмин деген жагдайлар болгон. Ушундай нерселерди көрүп айта алам. Анан мен диссертациям муну азыр көргөзүп коеюн бир аз. Ушул диссертациямды ала келдим, азыр эми жогорураак болсун деп туруп компьютердин астына кое калдым. Ушул диссертациямды мен англис тилинде жазылган, жакында буюрса ушул чыгынып туруп кыргызча китеп жазсам деген оюм бар ушул негизинде. Анан көбүрөөк ушул биздин окурмандарга жеткиликтүү болсо, анан мен эле айта бербестен, башка сиздер дагы чогуу ушул маселелерди чогуу көтөрөлү. Баягы мен айткан ушул насаатчы, менторлук, мугалимдердин аброю, же болбосо мугалимдерди көрүнгөн ушул мугалимдерге биз зарплата беребиз деп эле жана көрүнгөн жана референдум шайлоолорго эле чакыра бербестен мугалимдерди баалайлы дегенди чогуу көтөрсөк кандай жакшы болот эле кесиптештер. Мына ушул менин бүгүнкү айта турган ушул эң негизги идеялардын бирөөсү кесиптештер. Рахмат агай, Малика Садыкжанова сурап жатат. Бул эми негизинен ар бир жаш мугалимдерге өзүнчө ментор же болбосо наставник бириктирилиши керекпи деп сурап атат да. Эми сиз аны айтып кеттиңиз, бирок дагы бир сир айтып койсоңуз. Ар бир жаш мугалимге өзү берилиш керек. Анан бирок бир мугалимге бир насаатчы эмес, же бир мектептин өзүнүн эмесине, шартына жараша, жагдайына жараша, себеби ошол өзүнүн эмесине, предметине жараша да болуп калат да. Кээде бир 2-3 мугалимге дагы, 2-3 жаш мугалимге дагы бир насаатчы болуп калышы мүмкүн. Ал бирок сөзсүз түрдө бирөө кеңеш айтып, жана кыйын жагдай болсо кантип чечесин, сабак окутканда кандай чечесин, баалаганда кандай кыласың деген бир адискөй адам жанагы жаш мугалимге кандай кыйынчылык болсо чуркап бара турган адам болуш керек деген мен ойдомун. Рахмат агай, бул жерде негизинен эми ушу илгери совет доорунда деле бул система болгон да. Менин ата-энем, атам дагы, апам дагы мектепте иштеген көп жылдар бою. Бул наставниктерге мурда акча берилчү, бекитилип, кичине болсо дагы акча берилчү. Аларда кичине мотивация менен иштешчү да. Эми ошону алып келиш керекпи деп сунуштар түшүп атат бул жакта, кызыктуу. Чынар Көл эжекеден дагы. Эми Айнура Бапа кызы жазыптыр бул жерде. Бүгүнкү күндө дейт мектепте улуу муундагы мугалимдер көп. Албетте алардын тажрыйбасы, билими абдан жакшы дейт. Билим берүү системасы да ушул мугалимдерден
кармалып турат дейт ушул мугалимдерге. Бирок азыркы мезгилдеги пандемиядан улам онлайн окутууга өтүүгө бизге технологияны билген жаш мугалимдерге болгон талап күчтүү экенин көрсөттү дейт. Жаш мугалимдер технологиялык билимдерин тереңдетип, башкаларга үйрөтүлөрү керек. Бул үчүн кандай кадамдарга барабыз керек деп айтып атат да. Сиз эми көп жанагы онлайн мектеп менен да вебинарларды көрбөдүңүздөрбү? Көп болсо дагы көбүнчө жогорку окуу жайлары, мектептин мугалимдери үчүн ар түрдүү семинарларды бул вебинардан мурун эле баштап келбедиңизби дейт. Демек, кандай ойлорду айтмаксыз ушул тууралуу? Бул мен урматтуу кесиптештер бир нерсени айтып коеюн. Мен Кыргызстанда иштеген мектептин өзгөчө жогорку окуу жайлардын мугалимдери мен сиздерге тийишпей эле коеюн, ал башка тема. Бирок мектептеги иштеген Кыргызстандын мугалимдерине аябай ыраазы болдум. Алар ушул пандемия учурунда тобокелге барышып, коркпостон, бири-бирине үйрөтүшүп, үйрөнгөн нерсесин бөлүшүп, Facebooktарда, YouTube'тарда сабактарын жүктөшүп, жанагы бардыгы эмес, көпчүлүгү аракет кылды да, мен ушул үйрөнөйүнчү, балдарыма сабак берейин деп туруп. Анан менимче бул ушул доордун аябай каармандары болду да. Бирок ошол учурда аябай мыкты адамдар көп экен. Биздечи өзүнчө эч ким акча бербесе дагы волонтер болушуп, эми мына азыркы учурда бул онлайн университет аябай жакшы иштеп атат. Мен аябай ыраазымын. Бирок марттан баштап бул Асылбек Мадалиев деген жигит, Баткенде отуруп алып жаш жигиткен. Өзү канча деген мугалимдерди үйрөтүп койду санарип окутуу боюнча. Анан Тынчтыкбек Бекташ деген канча деген окуучуларга, анан Елдор дегенди балдар ушунчалык сонун марттан баштап үйрөтүштү да. Анан мугалимдерди мен бир нерсе айтып коеюн. Ошол мектепте иштеген мугалимдер менин каарманым болуп калышты. Бирок урматтуу кесиптештер, мектепте иштеген мугалимдер, биз марттан баштап майга чейин 4-чейректи бүттүк. Бирок маселе бүткөн жок. Ошол жерде үзгүлтүккө учурабастан, окуу процесси үзгүлтүккө учурабастан сиздер аябай сонун бүтүрүп бердиңиздер. Бирок эми сентябрга чейин эми болду. Баягы үйрөнүп алган Zoom'ду колдоном, үйрөнүп алган Classroom'ду колдоном деген туура эмес болуп калса керек, урматтуу кесиптештер. Кайрадан үйрөнүш керек да. Ар кандай ушул эмелер жергиликтүү билим берүү башкармалыгы болобу, мектептин жетекчилери болобу, кайрадан ушул эми тилекке каршы бул жаман оору эртең эле кетип калса аябай сүйүнөт элек, бирок кетпейт окшойт. Ошого аргасыздыктан сентябрга дагы, октябрга дагы даярданышыбыз керек экен. Ал үчүн баягы эле сабактарыбыз эмес, эми ошол жакшы тажрыйбаны колдонуп, жакшыраак сабак окутууну, өзгөчө менимче мына баалоону, анан окутуунун усулдарын мурда жөн эле отуруп алып туруп эле мына слайдтан эмеден компьютерден карап эле кана сен жооп бер эмес, ар кандай группа, кичинекей группаларга түзүп, мындай эме бөлүп ушул эмелер, мындай технология аябай мүмкүнчүлүктөрү көп. Ушуларды колдонуп, ал эми жанагы балдардын ата-энеси жооп жазып берген болсо, ошолорду кантип эме кыласыздар? Академиялык чынчылдыкты мындай эме талаптарына жооп беребиз. Ушуга окшогон нерселерди мугалимдер кайрадан үйрөнүшү керек. Ал үчүн биз жанагы эле эми болду, биз ушу санарипти онлайнды үйрөнүп алдык дебестен, өзүбүздүн үстүбүздөн иштей беришибиз керек мугалимдер. Катуу айтсам кечирип коесуздар. Абдан бардыгыбыз эле неметебиз, туура көрөбүз бул оюңузду агай. Эми бул жерде деле бир эле Кыргызстан мугалимдери эмес, бул жапа турмак дүйнө жүзүндөгү бардык мугалимдердин жана билим берүү системасынын проблемалары да. Көп жакшы нерселерди айтып кеттиңиз. Эми суроолорду, мынагы сунуштарды, ой пикирлерди окуп бүтө албай атам чындыгында. Бизде азыр 5 эле минут калды. Ошого менин оюмча кээ бирки нерселерди тактап айтып кетсем, мисалы үчүн бул жерде орусча жазылыптыр, эми кыргыз тилинде эле котороюн, баардыгыбыз эле кыргызча сүйлөп аткандан кийин. Негизинен дистанционный жанагы аралыктан окутуу боюнча жаш мугалимдер, көбүнчө жаш мугалимдер видео сабактарды өтө жакшы жогорку деңгээлде чыгарышты дейт. Алар тез арада бат эле жаңы технологияларды өздөштүргөнгө өтө ыкчам келишти дейт. Эми ошо негизинен дейт суроосу сиздин оюңузча ушу жаңы технологияларды башталгыч мектептеги окутууну усулдарын ошо кантип киргизсе болот, кантип. Эми бул негизги суроо чындыгында менин оюмча дүйнө жүзүндө, мына биздин ЮНЕСКОнун өзүндө да суралып келип атат. Кантип ушу жаш эми эле алфавитти үйрөнүп аткан неме балдарды кантип окутабыз? Санариптик аралык окутуу боюнча деп атат да. Эми ошо технологиялар боюнча кичине айтып кетсеңиз, эми сиз
көбүрөөк неме тажрыйба топтоп койбодуңузбу эмне болсо да. Бирок агай биздин саатыбыз 4 минутка калды. Макул. Рахат, абдан оор суроо экен. Мен мындай, тердетип бер деп ушул акыркы суроо. Чайыңыздан жутуп коюңуз, кичине убакыт бар. Мен баардык эле суроолорго жооп бере берсем, анда мен дагы мындай бир аз эме болуп кетпейин, бой көтөргөн болуп кетпейин. Ушул суроого мен өзүм жообум да жок. Ушуну чогуу издешибиз керек. Рахат, аябай туура айттың. Себеби мындай жагдай эч кимибиз даяр да болгон жокпуз. Дүйнө жүзү даяр болгон жок. Баарыбыз чогуу издешип атабыз да. Мен өзүм мындай жасаса болот, андай жасаса болот деп менин пикиримди айтышым мүмкүн, бирок мен дагы тажрыйбамдан өткөзгөн эмес, мен изилдөөнүн негизинде эмес. Ошондуктан мен бул суроого мындай жеңилдим деп коеюн. Азыркы ким сураган болсо дагы чогуу издейли. Дүйшөн агай ушул суроого жооп бере албай калды. Эми негизиненчи өтө жакшы суроо бул чындыгында. Азыр дүйнө жүзүндө мен мисалы үчүн ЮНЕСКОнун өзүндө көп күтүлгөн суроолор ушул тууралуу келип атат. Мен өзү дагы башта сабаттуулук боюнча программанын жетекчисимин. Ошол жерде негизинен педагогикалык проблемаларды, маселелердин көптүгү да. Аралыктан окутуу технологиясы, бул технология жөн эле неме бизге жардам бере турган кандайдыр бир курал. Ал эми педагогикалык ошол эле учурда кызыктырып, баланы кызыктырып кармап туруп, кызыктырып окуу, үйрөнүү, бул эми педагогдордун өзүнчө негизги тарбиясы да, эми өзүнчө мен айтып кетейин. Эми жыйынтыктасак агай, убакыттар 2 мүнөттө калды. Эми сонун эле суроолор келип атат. Кечирип коесуздар, угуучулар, катышуучулар. Суроолорду жаза бериңиздер, болбосо дагы бир күнү Дүйшөн агай колу бошосо дагы чакырышыбыз мүмкүн. Мындан сырткары деле жакшы кызыктуу бир неме маселелер тууралуу сүйлөп берсе да болот. Өзүнчө кичине изилдөө кылып берип, агайга чоң рахмат. Эми негизинен мен айтсам, ушул суроолордун көбү ушул изилдөөңүздүн жыйынтыгы ушул билим берүү саясатына кандай таасирин бердиби же кандай таасирин берди, аны жакшы эле камтып кеттиңиз деп ойлойм. Экинчиден, көбүнчөсү бул мен эми кичине жыйынтыктап кетсем, негизинен ушул жаш мугалимдердин кыйынчылыктары көптүгү бардыгына эле маалым. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир саясаттын немесинин айынан жанагы максатчылардын немесин ролун эметтүү, бекемдүү, ошого эле кандайдыр бир финансылык жардам, каражат бөлүп берүү. Бул болсо да мотивация болот да, кичине болсо да. Андан үчүнчүдөн негизинен эми кээ бирки суроолор кызыктуу болду. Эми ушу жаш мугалимдердин педагогикалык кыйынчылыктары да, жанагы окутуп жаткандагы класстагы балдарды кантип окутуунун кыйынчылыктары тууралуу менин оюмча бул кээ бирки ойлорду агай жанагы мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтуна берсеңиз болот, жана академияга берсек болот. Ушул эле суроолорду менин оюмча педагогика факультеттеринин мугалимдерине да берсек болот. Демек, эмне үчүн мен өзүм педагогика жамаатында иштедим, өзүм бүттүм, садикте да иштеп көрдүм, мектепте да иштеп көрдүм, жогорку окуу жайда иштеп көрдүм. Демек, бул жыйынтыктар эмнени билдирет? Демек, ошо педагогикалык жанагы программалардын ичинде ушундай суроолор тууралуу кандайдыр бир курстар жана ошондой эле семинарлар болуп турса да, ачык сүйлөшүү, дебат. Ал эми педагогикалык немеге усулдары же окутуунун усулдары боюнча бул көп суроо. Биз менин оюмча дагы бир жолу вебинарларды өтүшүбүз мүмкүн. Бирок ушу менен эми жыйынтыктап койсом, акыркы сөзүбүздү берсек эми агай сизге. Андан кийинки сөздү мен Канжарбекке берсем, модераторлук ролду аткарганга аракет кылдым. Рахмат чоң агай. Ооба, чоң рахмат. Баарыңыздарга рахмат. Аягына чейин отуруп, угуп, ушул Дүйшөн агай дагы бир нерселерди сүйлөп атат деп, анан аябай кызыктуу, жакшы суроолорду бердиңиздер. Баарына жооп бере албадык. Мен өзүмө көчүрүп алдым суроолорду. Мүмкүн болсо мындай дагы байланышта болуп, мен электрондуу адресин жазып койсом, каалоочулар ушул жерде эме кылсаңыздар, байланышсаңыздар, слайд керек болобу, же болбосо кандай тегиле макалалар болобу, ошо жөнүндө эгер суроо болсо, мен азыр слайдым эме электрондуу адресимди жазып коюп атам ушул жерге. Кат жазсаңыздар болот. Анан дагы мен сүйүнгөнүм ушул сиздерде баардыгыңыздар ушул жерде отургандар кайдыгер эмес. Бул өтө маанилүү маселеге кайдыгер болбостон чечүүнүн жолдорун ушу талкуулап атканыңызга мен сүйүнүп атам. Бул очередной эме дебестен, мындай тема экен дебестен, ушул темага көңүл буруп, чогуу мындай
талкууга катышканыңыздарга чоң рахмат. Ал эми бул жерде жана башында мындай мен убада берип койгон элем, азыр Жамал деген эжекебиз дагы, мен Жамал эжекебиз менен дагы Facebook аркылуу, анан ушул вебинар аркылуу байланышып калдым. Эжеке айтып атат, мен сөзүмдү эстеп калыптыр. Баягы сыйлыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Эки сөз менен айтып берейин. Бул сыйлык Назарбаев университетинде 4 жылдан бери ушундай мыкты мугалим деген конкурс уюштурушат. 7 категориялар, быйыл дагы 2 категория кошту. 7 категориялар, бирөөсү жанагы илим изилдөөнү кантип сабакта колдонот, дагы бирөөсү жанагы академикалык чынчылдыкты кантип колдонот, дагы бирөөсү инноватор мугалим, бирөөсү лидер окутуучу. Ушуга кошкон приздерди 2018 жана 2019. 2018 инноватор окутуучу, 2019 лидер окутуучу деген номинацияны жеңип алган элем. Аны студенттер көргөзөт, коллегалар көргөзөт да. Ал эми быйыл болсо жаңы номинация киргизишти. Бул устат окутуучу деген. Ага жалгыз гана мурдагы 2 жолу жанагы номинация жеңген, сыйлык жеңгендер гана катыша ала турган экен. Ошого мен быйылкы эмесине катышып мен жеңип калдым. Ошол устат мугалим деген. Бул Назарбаев университети, өзүңүздөр билесиздер, абройлуу университет. Ушул жерде жеңиш бир жагынан өтө сүйүнүп отурган болсом, экинчи жагынан жоопкерчилик нерсе. Бирок эң маанилүүсү бул Дүйшөн агайдын өзү эле мактана туруп, баарына мактана турган эмес. Бул жеңиш мени окуткан мектептин мугалимдери, ошол Оштогу Ош мамлекеттик университетте иштеген агай эжекелердин мээнети. Ал эми Пакистанда да окугам, магистратурада, Канадада окуган менин агайларым бар. Ошолордун баарынан бир нерсе үйрөнгөм да. Ошолордун да жеңиши дейин. Эми бул дагы эмнени көргөзөт? Демек, Кыргызстанда дагы билим берүү анчалык эле жаман эмес экен. Биздин ушул атуулдарыбыз бул абройлуу жерлерде канчалык күчтүү профессорлордун арасында ушундай призди жеңип алды деп туруп, айма кылып кайра эле Казакстанда жүргөнгө кичине өзүмдү мактап койдум, эми кечиресиздер. Эми баарыңыздарга мен ушу жакшылыкты каалап кетейин, тилеп кетейин, тынчтык болсун. Кыргызстанда деги эле дүйнө жүзүндө жаман нерседен кутулалы, жакшы сөздү көбүрөөк айталы. Жакшы сөздү көбүрөөк айтсак, жакшы сөз жакшылыкты чакырат. Ошондон бири-бирибизге болгон жакшы сөздөрүбүздү, жакшы маанайыбызды эч аянбасак да, жанагы мени кейиткени кээде мындай өтө эле терс болуп кеткенбиз да. Көрүнгөн урушуп атат, Facebookка кирсең баары эле урушуп атат, талашып атат, баардыгы эле өздөрүнчө кыйын. Ал жерде эмес жок, мындай ката айткан адам жок, баары эле акылдуу да. Ошондон мүмкүн болсунча жакшылыктын жарчысы болалы, урматтуу кесиптештер. Ошондо менимче мындай жакшылык тезирээк келет да. Оорубаңыздар, баарыңыздарга жакшы маанай каалап кетейин. Рахмат агай, убактыңызды бөлүп ушунча бизге кызыктуу изилдөөңүздү айттыңыз. Ыйрымыңыз кут болсун. Ошондой алыста жүрсөңүз да, Казакстандагы жүрсөңүз да, биздин атыбызды улуп көтөрүп, атыбызды, даңкыбызды биргизип жүргөнүзгө чоң рахмат. Эми сөздү Канжарбекке берсек, Сизге ийгилик. Чоң рахмат. Канжарбек, эми сиз алып кетсеңиз, мен өчүрүп турайын. Чоң рахмат. Ошо эң негизгиси ошол Дүйшөн агай, сизге чоң ыраазычылык, сыйлыгыңыз кут болсун. Экинчиден бул ушул вебинар менен бул Дүйшөн агайдын баягы тажрыйбасын кыска эле убакытта чагылдырып бергенге аракет кылдык, бирок бул нерсе менен дагы чектелбеш керек. Анткени себеби Дүйшөн агайда абдан тажрыйбасы көп. Дагы көп маалыматыңыз менен бөлүшүп туруңуз демекчибиз. Дагы алдыда дагы сиз менен байланышып, убактыңызды дагы бөлүп берсеңиз, сизди күтүп ушу уккан адамдарыңыз абдан көп. Андан сырткары кийинки болчу вебинар жөнүндө да кыскача кошумчалай кетейин. 11 июнда Кыргызстан сааты боюнча 16:30 Германиядан дагы бир мугалимди чакырганбыз. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр, убактыңар болсо, дагы катышып, башка жактын тажрыйбасы десек болот, же болбосо педагогика, ошол алар Германияда кандай иш алып барат, ошол жөнүндө дагы маалымат алсаңыздар болот. Бардык көрүүчүлөргө чоң рахмат. 11 июлда болот. 11 июлда. Жарбек, рахат. Менде сөзү бар эле, убакыт алып болсо да, бул биздин Жылдыз Тойчубай деген эжекебиз бар. Мектептерге дайыма мониторингдерди өткөрүп жүрөт, мектептерде мыкты изилдөөлөр өткөрүп жүрөт. Ушул эжекени да кийинки очередтерге койсок, аябай мыкты окуучулар, мугалимдер үчүн ыкмалары бар. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат, Аксөз эжеке. Негизинен эми Жылдыз Тойчубай, рахмат чоң.
Канжербек, аттар биз неме Gmail адресиңизди жазып койсок, кандай ушундай кызыктуу насаатчылар болсо алып чакырсак, Туура сөзсүз түрдө. Эгер ушундай спикерлерден сунуштарыңар болсо, анда бизге жазып койсоңуздар, буюрса келечекте чакырганга аракет кылалы. Чоң рахмат, бардыңыздар, жакшы туруңуздар, аман туруңуздар. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Рахмат, записьти өчүрүп атам. Рахмат. Рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат. 30-да Германиядан дагы бир мугалимди чакырганбыз. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр, убактыңар болсо, дагы катышып, башка жактын тажрыйбасы десек болот, же болбосо педагогика, ошол алар Германияда кандай иш алып барат, ошол жөнүндө дагы маалымат алсаңыздар болот. Бардык көрүүчүлөргө чоң рахмат. 11 июльда болот. 11 июльда. Жарбек, рахат. Менде сөзү бар эле, убакыты болсо дагы. Бул биздин жылдыз тойчу деген эжекебиз бар. Мектептерге дайыма мониторингдерди өткөрүп жүрөт, мектептерде мыкты изилдөөлөр өткөрүп жүрөт. Ушул эжекенде кийинки очередтерге койсок, аябай мыкты окуучулар, мугалимдер үчүн ыкмалары бар. Рахмат. Чоң рахмат. Акча эжеке, негизинен эми жылдыз тойчу рахмат чоң. Канжербек, аттар биз неме Gmail адресиңизди жазып койсок, кандай ушундай кызыктуу насаатчылар болсо алып чакырсак, Туура сөзсүз түрдө. Эгер ушундай спикерлерден сунуштарыңар болсо, анда бизге жазып койсоңуздар, буюрса келечекте чакырганга аракет кылалы. Чоң рахмат, бардыңыздар, жакшы туруңуздар, аман туруңуздар. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Рахмат, записьти өчүрүп атам. Рахмат. Рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат.